Саламатсыздарбы, сүйүктүү угармандар. Сиздердин назарыңыздарда Асанбек Стамовдун «Хан Тейиш» аттуу тарыхый романынын 2-бөлүмүнүн уландысы. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Каналдын өнүгүүсү үчүн подписаться баскычын басууну унутпаңыздар. Жангир Султан көрөр көздүк кылгандай дагы бир 10 жылча мезгил өткөндө калмактардын коңтайчысы Казак өлкөсүнө кол салат. Ал кезде Эшим Али Казактын ханы экен. Түрүлүп, камынып, жуңгарлар каптап келерин алдын ала билген Жангир Чаа тагасына тил кат жибериптир. Чаанын тандалмалуу 500 жигиттен турган кошуну улам ат которуп минишип, күнү-түнү жол жүрүшөт да Жангирдин алдына жетип келишет. Жалаңтөш Баатыр менен Кайдоолдун колу али жол арада экен. Ал жолку согушта Баатыр коңтайчы 4 түмөнгө жакын кол топтоп, ага Алтын хандын чериктери көмөккө келет. Жангирдин колу 2 түмөнгө жетпептир. Бирок согуш ишинде адис болгон Жангир калмакка каршы дыкаттык менен камынып, ок-дары менен курал жаракты чуктап салат. Жуңгарлардын күч алып кетишинен чоочуган орус падышачылыгы бу сапарда Жангир Султандан курал жаракты аябай, ага жан тартты. Алаңгыча Жалаңтөштүн колу жетип келип, Жангир Түркстан жактан көмөк алганын эч кимге билдирбей, согуш өтчү талаанын чет жакасына катып салууга үлгүрөт. Согуш ишинде ким кимди алдап кетсе, жеңиш ошонуку болгон дебедимби? Ошентип, бу жолу да Жангирдин кошуну ыңгайлуу абалда калып, коңтайчы андан шек алган жок. Эми коңтайчы Жангирге улам тил кат жиберип, аны ачык талаада беттешүүгө чакырды. Жангир бөрүчө түн ичинде жортуп, ууруча жашырынып согушат. Ал ачык майданда беттеше албайт. Эр болсо мага бетме бет чыксын деп көктөт. Ал тургай Жангирди катынсың дегенге чейин барыптыр. Мазактоого Жангир Султан чыдап, элчилердин башын алдырып же бөйрөктөрүн суурутуп таштаган жок. Ал кебелбей, сыр алдырбай, Жалаңтөш менен Кайдоол баатырлар үлгүрүп келгенче жуңгарларды алдап соолап, согушкусу келбегендей убакытты созду. Согуш даярдыгы бүттү деген кезде ал кырданган калмактарга чындап жаалын көрсөтүп, Кара талаада болчу майданга коңтайчы өзү келсин деп чакырык айттырды. Мезгил күзгө таяп калса да, күн аябагандай ысык кез эле дешет. Негизги колун күнчүлүк алыс жактан айлантып отуруп, калмактардын арт жагынан чагарды да Жангир өзү бир эле миңче кол менен Кара талааны көздөй жылды. Ал эми Баатыр коңтайчынын 2 түмөн колу Кара Эртештен күн жүрүш жаккы бетинен аттанып чыгып, анын чалгынчылары оңуттуу, буйгалуу жердин баарын тинтип чыгышат. Бу жолку беттешүүнү Баатыр коңтайчы өзү баштады. Калмак ханы ат көлүктөр менен курал жарак шайма-шай деп кебелбейт. Беттешчү эки тарап тең Кара талаанын жака белиндеги суулуу өзөнчөлөрүн мерчемдеп коюшкан. Согушта чаңкагандан бөлөк азап жок. Баш аягына көз жеткис боз тунарык, Кара талаада жылан, кескейлдирик менен чегирткеден бөлөк кузгун да канат сермебей, тирүү жан тамчы сууга зар болуп калат. Ошондуктан Жангирдин кошунунда чанач суудан бөлөк ат көлүктөр үчүн суулуу, арпа деген мол болчу. Кара талаада өтчү кан майданга илбирисчи боору менен жылып, мурдунан тынып, эч добуш билгизбей, карт бөрүчө өтө сактык менен калмак казак беттешкени келатты. Эки жактын кайгуул чалгынчылары канчалык митаамдык кылдык деп ойлошсо да, жоолашкан тараптар бири-биринин сырын билип турду. Бирок Жангир Султандын амалы күчтүү эле. Жангир Султан майданга бир эле түмөн колу менен келатат. Калган бир түмөнү буйгада катылуу деп кайгуулчулар Баатыр коңтайчыга кабарлашкан. Ошону менен өзүнүн 2 түмөн колу ашык экенин Жангир билбейт деп ойлогон коңтайчы. Чынында эки тараптын колу теңме-тең болсо да, Жангир өзүнүн өтө эле айлекерлигин көрсөттү. Кара талаанын ат чабымдан ашык эки жак четинде Жалаңтөш менен Кайдоол баштаган кошун ың-жыңсыз бугуп жатты.
какшыган ысыкка чыдап, казылган орчо чуңкурларда жанына жылаан сүйлөп келип, койнуна кара курт кирсе да, өздөрү тургай ат маты да былк этип койбойт. Асманда кузгун учпай, талаа үстү мелтиреп турду. Жангир Султан бир тай чабымчалык мерчемдүү деген буйгаларга тил койгон. Эшилген кумдуу чаптарга жашырылган тил жер менен жер. Калмак чалгынчылары андан шек алган жок. Деги эле жуңгарлар жалаңтөштүн кошуну көмөккө келгенин сезбеди. Беттешүүгө 2 күнчө калганда Жангир Султан Коңтайчыга чабарман жиберди да, эртеси эртең менен жыландуу деген этекке көп колун таштап, 1000 гана атчан менен келсин деп кабар айттырды. Болжошкон жерге өзү да 1000 атчан кол менен келээрин эскертип, бир күн мурда эле чөп чары күйүп кеткен саргыч талаага жетип токтогон эле. Суудагы балык сыяктуу жылаанды дагы ыйык көргөн жуңгар ханы негедир ичинен кооптонуу менен көрө жатармын дегендей бурканына сыйынып коюп, 1000 атчан менен түнү бою жол жүрдү да жылаандууга кирип келди. Жылаан ышкырган ач талаага жаңыдан күн чыгып келатканда эки жоо тиктешип калды. Айткандай 1000 атчан менен Жангир Султан саал дөңсөө жерде күтүп туруптур. Байкаса кызыл көгүш туунун алдында Жангир Султан кебелип койбойт. Баатыр Коңтайчынын колу аны көздөй отурлады. Чеки маңдай келген эки тараптын ортосу кан майдан өтчү түзөң жер. Ошо кездеги согуш салты боюнча жоолашкандар адегенде жекеме-жекеге баатырлар чыгарышат. Алыстан бири-бирине көз салган эки кол башчы «Эсендер, эсендер» деп саламдашкандын ортосунда калмак тараптан жекеме-жеке деп кыйкырган чабандес ат ойнотуп майданга атып чыкты. Ал өзү болгону жарчы эле. Жекеге ким чыгар экен деп казактар күтүп турушканда, башына туулга кийген ат ойнотуп ортого чыкты да жекеме-жекеге Жангир Султандын өзүн чакыра баштады. Анын мингени куйрук жалы төгүлүп, жүдөңкүдөй көрүнсө да, накта тулпардын өзү болчу. Тулпардын куйрук жалы алачаар, эринин кашы жумуру экен. Кокус эриөлчү найза жеп, ээрдин кашына өбөктөй жыгылса, оңой менен кула бастыгы көрүнүп турат. Султанды жекеге чакырганына караганда эриөлчү Коңтайчынын уулдарынын бири деп ойлошту. Жангир жээндин ордуна жекеме-жекеге мен чыгам. Мен дагы Манап бийдин уулумун. Султан экөөбүздүн даражабыз бирдей, деп Сүтөй мырза эриөлгө камына баштаганда аны Чаа баатыр тыйып салды. Сенин ичиңде соот жок. Бөөдө өлүп каласың. Жарып салат сени. Эриөлгө мен чыгам. Менин ичимдеги соот орус устанын колунан чыккан. Ага найза өтпөйт, кылыч кеспейт. Анан барып Непада дегендей Жангир менен кош айтышкан Чаа баатыр майданга атып чыкты. Чаар аргымак минген эриөлчүнү көргөн калмактар «Чаа, Чаа кыргыз бийи» деп кыйкырышып жатышты. Башы салаңдап, куйрук жалы эшилген жүдөңкү ат минип чыккан жуңгар тараптын эриөлчүсү Тулпардын оозун Чааны көздөй кое берди да, жарым жолдон ага жетип жетпей найзасын жерге сайып таштап кыйкырган бойдон Чаага жетип токтоп, эңкее берип аны кучактап, көкүрөгүнө кысып жатты. Калмак казак жактагы тирешкен көпчүлүк бу эриөлчүлөрдүн жоругун түшүнүшкөн жок. Эки тарап тең ызы чуу. Жуңгар тараптан чыккан эриөлчү Алтын хандын уулу, илгери Чаа менен достошкон эринчи эле. «Дос, дос, шерт, шерт!» деп ал калмактардын алдынан чаап өтүп, казак колунун алдына келип, Жангир Султанды эриөлгө чакыра баштады. Казак калмак менен кыргыздар шерттешип дос болуудан өткөн ыйык эч нерсе жок. Бул ыйык салт эч жерде, эч кандай шартта бузулган эмес. Андыктан эринчинин алдын тоскон Чаа баатыр: «Эми жекеме-жекеге сени экөөбүз тең чыкпайбыз. Досум, экөөбүздүн тең жолубуз буулду» дегенде, эринчи кайра артка чаап кеткен бойдон Коңтайчы экөө кеңеш куруп калгандай болду. Аңгыча жуңгар тараптан майданга баягы эринчи Султандын көрпө жал, узун куйрук аргымагын минген жаш улан чаап чыгып, ал дагы «Жангир, Жангир» деп кыйкырып жүрдү.
Чаа баатыр уланга жете барып жай сурады. Султанды эрөөлгө чакыргандай сен өзүң кимсиң? Жангирге тең тайлашам десе, эрөөлгө коңтайчы өзү чыксын. Эки хандын даражасы бир, коңтайчы коркуп жатабы? Улан моюн берген жок. Менин атым Галдама. Чечен хандын уулу болом. Чечен хан Баатыр Коңтайчынын агасы. Султан экөөбүздүн даражабыз бирдей. Эшим хандын ордуна Жангир султан хан шайлана элек. Качпасын, деп Галдама майдандын ортосунда кыйкырып жатты. Күч, күч, дем, дем. Казак-кыргыз ыктуу кепке тез жыгылат эмеспи? Жангир султан Галдаманын айтканына туура көрдү. Чечен хандын жолу улуу, Коңтайчынын бир тууган агасы. Хан атагы бар талаа жолборсторунун бири ал. Чечен хандын уулу менен мен эрөөлгө чыкпасам, султандык ар намысыма доо кетет, деп кошундан бата сурап жиберди. Анан калса кур бекерден эрдемсиген боз жигитти көп деле теңине алган жок. Тагдыры кыйшайып, ажалы жеткенин кайдан билсин кайран султан. Жангир султан дагы эрөөлдөрдө жеңилип көрбөгөн көй кашкалардан болчу. Жуңгар тарап кыйкырып жатты. Күч, күч, дем, дем. Казак тараптагы асман жаңыртат. Алач, алач. Капилеттен Жангир султан жекеге өзү чыгат деп эч ким ойлогон эмес. Бул эрөөл тирешкен эки жоонун демин кызытып таштаган эле. Эрөөлчүлөр найза сунуп беттеше келгенде Жангирдин колу кыйла узун болгондуктан Галдама жалтактаган болуп кача баштагандай сыр берди. Эки тарап кирпик ирмебей тынып турат. Галдама улам алыстан ат коюп келип, Жангирге саал жетпей буйтап кетет. Анан калса Галдаманын тулпары мышыкча ойнуп, куюндай ыкчам экен. Бул аңдышуу көпкө созулбады. Эми жаш жигит уулактан ат коюп, тике качырып келаткансыганда Жангир да аргымагын теминген бойдон сунган сыр найзаны жаш уландын акырегине кадап коймокчу болгондо, жашабаган Галдама өз найзасын ыргытып жиберип, атынын бооруна жабышты да өзүнө туш келген султандын бөйрөк ченине канжар мээледи. Ошол чакта султан дагы аярлай калып, жаш жигитти көк желкеден алып эңип кетмек үчүн обдулуп калган эле. Катар келген эки ат буйдала түшүп токтой калгандын ортосунда Жангир ээрдин кашына өбөктөй мойну шылк дей түштү. Султан катуу жарадар болгонун сезген Галдама майданды чарк айлана кыйкырып жүрөт. Дем, дем, күч, күч. Чаа баштаган казактар султанга жетип келсе, узун сап канжар анын бөйрөгүнө кадалып калыптыр. Туткасы гана чыгып турат. Келгендер үн чыгарбай сыздап жиберишти. Сабы чыккан канжарды сууруп албаса да Жангирдин жан таксын болоорун түшүнгөндөр душман көзүнө дешип, өкүрүп чуу чыгарышпай, аны эки капталынан колтуктай майдандан чыгып баратышты. Бир эт бышымга жетпей, жоого кол салабыз, чар тарапка тил жибергиле, деп акырын буйруду Чаа баатыр. Түмөн башылыкты жалаңтөш жетип келгенче өз алды. Казак баатыры кой келди каршы болгон жок. Салт боюнча жуңгарлар да артка чегинип баратышат. Оңбогон Галдама султан кийген бөдөнөс көз соотту бөйрөктөн ылдыйкы жагы жырык экенин билген турбайбы? Көзүнөн ысык жаш куюлган Чаа баатыр эринчи экөө достошкон күнкү анын айткан олуячылыгын эстеп коет. Акыры жүрүп Жангирдин ажалы менден, деп айтпады беле. Ордуна Галдаманы чыгарганда ал өзү болуп жатпайбы? Эринчинин Жангир султанда кандайча өчү бар болду экен деп ойлойт. Бир туруп Баатыр Коңтайчы менен Алтын хан башынан өч эле го. Анан барып эринчи кантип жуңгар тарапка өтүп кетти. Тагдыр дегенге айла жок турбайбы? Жангир султан эң кур дегенде ойроттордун колунан өлсө арман болбойт эле да. Султанды көтөрүп келатышканда, "Кош болгула, калкым", деди Жангир. Анан барып Чаага карады. "Тага, сөөгүмдү Түркстандагы Кожо Акмат Улуянын жанына койгула. Ала тоомдун түктүү төшүнөн өөп мени эстей жүр. Бар болгула." Ошо бойдон көзүн жумду да султан тилге келбей жүрүп кете берди. Жангирдин кирезин уккан Чаа
Анын көзү жумулаары менен катуу өкүрүп алды. О, кагылайын бир боорум, о айланайын кырааным. Өкүрүктү казактар коштоду. Жан ачыган казак-кыргыз өч албай тынбайт. Кээге ашынган жоо селден жаман. Бет келгенин каптап кетет. Кошунду көздөй чапкыла, даяр турушсун, деп Коңтайчы артын кылчак карады. Жангир Султан Галдаманын колунан каза болгон кездеги казак-кыргыз баш болуп жуңгарларга каршы согуш 3-4 күнчө уланып, Кара Иртиштен күн жүрүш чакасындагы Кара талаада кызыл кан сууда ягып, эки тараптын жоокерлери боо түшүп кырылат. Ал кандуу майданда калмактар түмөндөгөн колунан ажыраса, казактар деле эбегейсиз чыгымга кабылган дешет. Адепки чабуулда Койгелди менен Чаа баатырлар 3 топко бөлүнүшүп, Коңтайчы баштап бараткан негизги күчкө куюндай катылып, аз жерден анын туусун жыгып кое жаздашат. Койгелди баатыр менен Сүтөй мырза ортодогу Чаа баштаган чабуулчулардын оң жак жана сол жак канатын коргоп, анын колун душманга торотпой, Коңтайчынын эсин оодарат да кыргыздардын 100 ат жаны бет келген калмактарды шылып, жиреп жүрүп отурушат. Жан кечти казактардын колуна түшүп калбас үчүн Коңтайчы өзүн кош кабат тегеректеген тандалма жан сакчыларынан көзүн албай, кошундун чок ортосунан чыккан жок. Бешимоогон ченде Коңтайчы бет алдына туш келген кыр жоңго чаап чыгып, согуштун жүрүшүн секиден, алыстан байкап сүрүгетти. Жан ачыган казактардын өлөр тирилер менен караманча иши жоктой. Алач, алач деп чабуул коюп баратышса, дагы бир жеринде кыргыздар манастап ураан чакырышып, айтала кыйкырык сүрөөнгө тонуп өрөй учат. Бул күнкү согуш күн батып, каш карайганча токтобой, кандын жыты жоокерлерди ого бетер дел өөрүтүп, өлүм деген санаага келбей, казак-кыргыз Жангир Султандын руху үчүн деп бир жолу да майтарылбады. Жалтануу дегенди билишкен жок. Ошол эле күнү кечинде майданга Жалаңтөш менен Кайдоол баатырлар үлгүрүп келери менен казак тарап ого бетер шерденди. Эси ой түшкөн жуңгарларга эки түмөн кол көмөккө келди да, согушкан тараптардын күч кубаты тең тайлаша түшкөнсүдү. Эртеси таң саардан башталган кан майданда казактарга Жалаңтөш баатыр көмөккө келгени угулаары менен жуңгарлар сестенди. Жалаңтөш алар үчүн эски жоо, калмактардын сырын алган каардуу жоо. Бирок Коңтайчы майдандын кызуу учурунда чегинип кеткенди намыс көрдү. Качкан жоону катын саят дегендей, ошондой эле шоргуруп, башынан багы тайбайбы? Айгышкан кармаш керейлигичке токтобой, Кара талаада чаң ызгып, кан жыттанган аптапта чаңкаган жоокерлер жан айласы үчүн деп тыным алышпай, ызы-чуу менен ураан асман жарат. Бул күнү да жуңгарлар майтарылбай, боо түшкөн жоокерлерин тепсеп өтүп, жан алекетке түшүп жатышты. Экинчи күнү кечинде майданга шарпыланы минип жетип келген Эшим хан бөөдө жерден колду кырып албас үчүн амал менен жуңгарларды туруп курчап, баатыр Коңтайчынын керт башын колго түшүрөөнүн айласын издеди. Коңтайчы көп жорткон карт бөрү экенин билет. Андыктан кол башчылыкты өзүнө алган хан Эшим түнү менен чегинип кеткенсип, согуш жүргөн майданды ээн калтырды да, Кайдоол баатыр экөө 3000ден кошунду бөлүп алышып, калмактардын оң канаты менен сол канатынан чабуул коюш үчүн буктурмага кетишти. Жалаңтөш менен Чаа баатырлар чегинип бараткандай түр көрсөтүштү. Артын карай узап бараткан казак кошунун көргөндө Коңтайчы куугун салбай, кырда карап турду да, чын эле Жалаңтөш алсыраган экен деп ойлоп, адегенде сынап көрүш үчүн 1000 атчанды чабуулга кое берди. 1000 атчанга каршы Чаа баатыр жан аябай салгылашып жатканда жана дагы 1000 кол жиберген болчу. Мына ошондо казактар качкан болуп, чегинүүнү тездетти эле. Жалаңтөш алсыраган экен деп түшүнгөн Коңтайчы негизги кошунун баштап майданга өзү кирди. Чаңкай түшкө чейин
Согуш токтобой, кызыл кыргын ого бетер кызган кезде чаа баштаган 100 жигит күч кубатын чыңдаш үчүн жан баштыктарындагы чучуктардан сууруп алышып, аны жеп да жүрүшөт. Алдындагы жуңгарларды мойсоп да баратышат. Тирүүлөй жылан деп жүрүшкөн кыргыздарды көргөндө жуңгарлардын үрөйү учту. Анткени кыргыздардын колундагы узун чучуктар кудум жылаанга окшош эле. Чаап бараткан атчандарды тирүү жылаандар жаакка чапкылап жаткандай сезилип, калмактар жалаңкыч көргөндөй үрөйү учту да, алар кыргыздарга дит багып согуша албай качып беришти. Калмактар эч кимге баш бербей качып баратканда, буктурмадан «Алач, алач!» деп ураан чакырып, Эшим хан менен Кайдоол баатыр жапырып кирди. Жуңгарлар Коңтайчынын буйругун укпай, ал өзү колго түшүп калбас үчүн Кара Талаанын баш чениндеги коолорду көздөй ат коюшту. «Алдын торогула!» деп Коңтайчынын артынан сая кууп, Шарпкула аны баса калаарда, желмаян минген калмактардын Доргул дөөсү баш болгон 100 жоокер жаа тартып, кыргыз казакты Коңтайчыга жеткирбей, чабуулчуларга жолтоо болду да, жан сакчыларынын курчоосунда Коңтайчы буйгага житип кетүүгө үлгүрдү. Эңир кирип калган маал эле. Бул кандуу согуш жуңгарлардын толук жеңилүүсү менен бүтсө, казактар үчүн Жангир кол башчынын өлүмү туу жыгылганга тете зор кайгы болду. Кара Талаада өлгөн эрлердин сулк денеси батпай, асманда карга кузгун, жору дегендер быкпырдай кайнап, ит куш, бөрү сыяктуулар ошол жылы кутуруп кеткендей тарпка туйтунуп, майдан өткөн талаада 2-3 жылча адам аттуу жалгыз бастыра албай калыптыр. Өзү керез калтыргандай Жангир султандын этин шылып ташташып, сөөгүн кылыч менен кырып, кымыз менен жууп, чарайна менен чаптап, бальзамдаган соң, сөөктү Түркстан шаарындагы Кожо Акмат Олуянын күмбөзүнүн жанына коюшат да, анын аты жөнү ташка чегилет. Бул тарыхый окуя 1652 жылга дал келет. Жангирден кийин 1 жыл өтпөй, Баатыр Коңтайчы да өз ажалынан каза болуп, такты үчүн хандын кара чечекей уулдарынын ичинде айыгышкан тартышуу башталып, жуңгарлар казак-кыргызга дагы бир 30 жылча катылган жок. Ала тоого кайтып келген Чаа баатыр эч кандай жортуулдарга чыкпай, байгер өмүр сүргөндөй көрүнгөнү менен анын жеке турмушундагы жашоосу өзүнчө түйшүктүү эле. Жарыктык Чаа баатыр жортуулдан башы чыкпаган сергек киши болгондуктан элге кайтып келгенден кийин да өлөң төшөгүндө тынч алып жата алган жок. Ал кыргыз мекендеген чөлкөмдүн баарын тегиз кыдырып чыккысы келип, ат үстүнөн түшпөдү. Анын көкөйдү эзген тилеги таруудай чачылган калктын башын кошуп, журтчулукка тирек болуу эле. Жер кезип, таш кечкен сапарында аны 30 чакты жан жөкөрлөр такай коштоп жүрө турган. Бу жолу Чаа Анжиян тараптан чыгып, кетмен түбөдө бир нече күн өрүккөн соң, таластын башындагы Жыргаптын белин ашып, Өрөөндүн алкым чениндеги секиге жетип токтоду. Көк секиден караганда талас алаканга салгансып көрүнүп турат. Мына ошол көк секиде баатыр кокусунан жалгыз атчан эренге жолукту. Жолоочу эрин жазданып уктап жаткан болчу. Минген аты да чарчап ташыркап калыптыр. Жанында эш тутар жолдошу жок. Тынбай салып уруп, катуу келаткан түрүнө караганда кимдир бирөөдөн запкы жеген кейпи бар. Атын тушап коюп, эрин жазданган эрендин тегерегинде катып калган ышкындардын сөңгөгү чачылып жатат. Демек ал эч бир айылга кирбей ышкын менен оокаттанып, ачка келатканына караганда кара башын калкалап качып жүргөн эмес сыяктанды. Ордунан тура калып жаш жигит салам айтып жибергенде Чаа баатыр алик алдыда «Кайсы жердин кулунусуң? Кимдин уулусуң?» дегендей ичинен суроо салып, оттоп жүргөн атты сыдыра карады. Аттын кулагында эни, жамбашында тамгасы жок эле. Демек жигит кылмыш жасап келаткандай. Баатыр андан жөн жай сурады. «Кайдан чыктың? Кайда баратасың?» «Чүйгө баратам, аба. Өзүм жызактыкмын. Уулу жокко уул, куралы жокко кылыч болоюн деп келатам». «Тилегиң жакшы экен. Ичкиликтерге окшобойсуң го.
30 уулдун арасында өскөм. 30 уул болгондо тегин ким? Саруумун аба. Чүйдө илик жармаң барбы? Чаа Баатырды беттеп чыккам аба. Чаада кандай жумушуң бар эле? Манасча кулаалы таптап куш кылган, кулдарды жыйып эл кылган Чаа Баатыр мага кыйыр тууган, башым батып кетер деген үмүттөмүн. Чааны мурда көрдүң беле? Көргөн эмесмин. Арка элинин бийи Чааны айкөл дешет. Ууру кески менен эр өлтүргөндөрдүн баарын эле Чаа ичине батыра берет деп ким сага айтты? Мен ууру кески эмесмин аба. Киши да өлтүргөн жокмун. Калп айтпа уулум. Сен эр өлтүрүп качып келаткан адамсың. Тири карак жигит тартынбай каяша айтты Баатырга. Сиз баарын эле алдын ала билип алгандай олуя билеңиз. Мен тилимде сөөлүм, көзүмдө мөөрүм бар адаммын. Аба, олуя болсоңуз да жаңылып жатасыз. Мен ууру кески эмесмин. Жол азабын көп көргөн мусапырмын. Качып келатканың анык, чыныңды айт. Аба, байкер адаммын. Ысмың ким, уулум? Атым Асылбаш. Тегин ким? Адигине болом. Жаш жигит адигинемин дегенде Чаа Баатыр шашып келип жигитке колун берди. Адигине экениңди башында неге айтпадың? Чаа бий деген менмин. Баарыбыздан сенин жолуң улуу, Асылбаш иним. Мен аны билем, Чаа аба. Адигине Тагай бийдин агасы. Аппали дешип Чааны коштогондор жаш уланга утурлай келип кол беришти. Чаа Баатыр өкүнүп койду. Иним, адигине экениңди билбей одоно суроо берип койдум. Мени айыпка жыга көрбө. Эл журт аман эсен жатабы? Текши аман эсен. Анжиян тараптан чыккам. Туугандарга кайрыла албадым. Адигине туугандарыңыз сизди оозунан түшүрбөйт. Барсаңыз сизди теңириңдей тосушмак. Бара албаган себебимди билерсиң, иним. Эски кек эстен кетпейт экен. Кайсы кек? Деп Асылбаш таң калды. Адигине агабыз өз заманында Тагай бийди таарынтып албады беле? Ошондон бери ортобуз сууп калды. Уккам аба. Болбогон жерден ордо оюндан чатак чыккан дешчү. Чатактын баары ордодон чыгат, иним. Дасторкон жайылып, Чаа Баатыр бажактай кубанып отурат. Асылбашты төрдүн башына, оң капталына отургузуп алган. Тамак жеп, кымыз ичип, чери жазылган жолоочулар атка минишип, таластын алкым чениндеги чоң өр аркылуу чүйгө түшүп келатканда, жанында катар бастырган Асылбашка Чаа бий суроо салды. Эмне себептен эр өлтүрдүң, иним? Бу жолу жаш жигит тайсалдаган жок. Бир аны өлтүрүп алдым, аба. Бир ан ким эле? Муңкуштардын арасында Кодокочун деген сөөк бар. Теги калмактан чыккан кыйдылар. Бир анын кызы Жылдызканды жакшы көрчүмүн. Ак чөлмөк ойноп, 6 бакан тээп чоңойгонбуз. Экөөбүздүн сөзүбүз бүтүп, аны алайын десем, атасы бир мага бербей коюп, тейиттерге атказып ийди. Алар калыңды көп берип коюптур. Сен кимисин өлтүрдүң? Кыздын атасынбы, же жигиттиби? Экөөнү тең өлтүрдүм. А дегенде кызды алган жигитти. Анан бейкүнөө адамды да өлтүрөбү? Бөтөн кыз табылат эле го. Жылдызкандайды тапмак эмесмин. Күйүткө чыдай албадым. Мага эл болуп батып кетесиң. Тукумуң да өсөт, бирок каның кызуу, кекчил экенсиң. Далайдын ичинен чыгасың го. Андай болбойт. Тагай бийдин тукуму өз элим да. Эч кимге баш бербеген чуулуу журт чыгаар тукумуңан. Чуулуу болсо да алды менчилеп эр өлтүрө коюшпас. Аны теңир билет, алдын ала жорубайлык. Ушу кезде Чаа баштаган жолоочулар бел эңкейе бергенде бет алдыдагы чалкыган Сары Өзөн каректи арбап ийди. Ошентип өз заманында Чаа бийди эш тутуп, чүйгө ооп келишкен далай эр азаматтар жергиликтүү калк менен камыр жумур болуп дегендей оңуп кетишкен. Алардын көбү уюткулу Солто элине сиңип, солто болуп калышты. Ошолордун дагы бири Чаанын тондуу уулу Маакенин санжырасынан кеп салып берейин. Дагы бир жылы жоон топ атчан иле суусу жактан чыгышып, Кан теңиринин алдындагы кегенди өрдөп, каркыраны көздөй келатышса, алдыларынан 2 жаш бийкечти ээрчиткен жигитти ортого алган кыргыздар жолугат. Чаа алар менен саламдашып, таанышса жоон топ атчан ак талааны жердеген базыстар болуп чыгышат. Чааны тааныган базыстар 2 бийкеч менен кошо жигитти колго түшүрүп алып,
олжолуу келатабыз деп мактанышат. Анда жигит: аба, биз ойроттордон өзүбүз качып чыкканбыз. Мен илгерки кичинекей кезимде калмактардын колуна түшүп калыптырмын. Насилим кыргыз, таластык болом. Мына бу эки бийкечтин бири жубан, калмак жайсаңынын жубайы эле. Мен аны алдап эри жокто адаштырып алып чыктым. Кыз болсо али жаш, мунун да түбү кыргыз окшойт, бирок тил билбейт. Базыстар калп айтып жатышат. Бизди алар туткундаган жок. Эр жеткенде элимди издеп келатсам, кайдан жүрүп базыстар менин башыма ээ боло алышат, деп какылдап жиберди. Тири карак жигитти Чааби жактырып калат да, анан базыс туугандарын жемелегендей түр берет. Менин байбичем таластык, Саруу Колпочтун кызы. Илгери таласка калмак жоо тийгенде иниси Курмандагы колго түшүп кеткен. Мен ага издөө салып таппай жүрөм. Жигит менен бийкечтерди мен ала кетейин. Тууган уругун таап берем. Анан калса ушул коогалаңдуу заманда кыргызды олжо кылса жарашабы? Арка кыргыздарынын бийи Чаанын сөзү эки болмок беле. Ошол бойдон базыстар олжосун калтырып, коштошуп кете берген дейт. Чаа баатыр чүйдүн ысык атасындагы бай тактыга келери менен той берип, жигитке Мааке деген ат коюп, ага байбичеси Дилдекандын эмчегин эмизип, тондуу бала кылып асырап алат. Базыстардан ажыратып калган ашкере сулуу келиндин аты Үрүмчү эле. Ага кыргызча Үрүмжан деп ат коюшуп, уулу Талканга алып берет. Талкан бий Үрүмжандан бай болот, Делдең жана Бегиш, Чегиш деген уулду болот. Чаанын тондуу уулу Маакеден Базай Бешкөрүк деген урук тарады. Андан көп өтпөй Маакенин дайынын уккан Саруу кытайлар таластан чүйгө издеп келишип, жигитти тааный алышкан жок. Баягы кичинекей кызды өзүмдүн кызым деп, ага Нурайша деген ат койду да, Чаа баатыр нарын тараптагы базыстарга кайрадан күйөөгө бериптир. Чаа баатыр таң атканча түш көрүп, таңга жуук чочуп ойгонду. Короолордо жуушаган койлор мекиренип, таң супа салып калган маал болчу. Уйкусу канып сергип калыптыр. Санаасы тазарып, көңүлү негедир дегдеп кетти. Жылгалардагы бадалдан булбул таңшый, эми ага кара тоңкулдактын сайраганы кошулуп, бөтөн куштардын үнү коштоп кетти да, сай сагызган катуу шакылыктай сүйгөн жары Алыйманды жаагынан сылай аяр ойготту. Мекиреген койлордун үнү күчөп, жылгалардан жылкычы ышкырып, айгыр кишеней баштады. Чаа баатырдын боз үйү мөңгүлүү төргө жакын болгондуктан кумайда текелер оттоп, көк шагылдын эшилген үнү угула калат. Алыйман сулуу дароо тура калгандын ордуна эрини акырын эркелей ыктады. Аппак билериктери, апакай толук жүзү Чаа баатырдын делебесин козгосо да, асыл жарынын коюу кирпиктүү капкара көзүнөн сүйүп, аны машырлана тиктей берип: «Кызык түш көрдүм, ардагым. Турчу daarат алалык», деди. Алыйман назданды. «Түш көрдүм дейсиңби, баатыр?» «Түш көрдүм. Түшү оңолгондун иши оңолот. Түш жорган жагын абойт. Түштүн башы чоң, мойну кылдай ичке дешет го». «Деги жакшы түшпү?» «Жакшы жорса жакшы эле түш, асылым. Элден мурда өзүбүз жоруйлук. Андан кийин гана көпчүлүккө угузабыз». Алыйман эшик алдында тызылдай агып жаткан булактан көнөчөккө чөмөрүп алып, коломтодогу ысык кумганга чабыштырды да, эри экөө daarат алганы обочодогу боз үйдү көздөй басышты. Daarаттан соң Чааби кыраатын бузбай түшүн айтып баштады. «Ардагым, 3 уулум көк мелжиген жалгыз түп жоон чынарды кучактап алышыптыр. Жоо чалышым теректин как түбүндө, тамыр ченинде отурат. Бир кулачы жоон чынардан артылып көчүгү жерде экен. Оркоюп чыккан оң колунун узун салаалары теректин тамырына окшоп жерге батып турат. Теректин жоон ортосун Талкан кучактап, анын кулачы теректи айланта 3 оролуп калыптыр. Теректин кылда учуна чыгып алган Бөлөкбайды көрдүм да, «Кокуй, кулайсың?» деп кыйкырмакчы болсом, үнүм чыкпайт. Андан ары көз салсам, Сары өзөндүн бети толо эле кыбыраган адам сүрөйлөр. Адам сыяктуулардын да өңү түсү ар кыл, сарысы, карасы, агы бар.
Абачыдай суксурлары да жүрөт арасында. Анан каршы тершеле өтүп жаткан жайнаган көч. Бу биздин Сары Өзөнгө самсыган адам сүрөйлөр кайдан келди? Ойроттор куулгандан бери журт тынч жатпады беле? Деп коем. Бир кезде быкпырдай кайнаган адамдар бери сүрүлүп, чынар кучактаган уулдарымды кыса баштады. Арт жагында каратчан, кара кийимчен кимдир бирөө элимди кылычка алып, сүрүп кырып келаткандай. Кыйкырмакчы болдум, умтулдум, негедир үрөйүм учту, үнүм чыкпайт. Ушул кезде талкан катуу кыйкырды эле, элим колдоруна кызыл жалын чычала кармап, жоого айбат кылды да, алаңгыча кызыл тору аргымак минген кара сур жоокер чычала кармаган элимди баштап, жоонун быт чытын чыгарды. Өзү ошол замат закымга сиңип кетип, калың журт жоголгондон кийин Сары Өзөндүн чок ортосунда шаар пайда болду. Байкасам, асман көк-көк, күн чатырап тийип турат. Анан ары бери эле чубап жаткан Бийкут элди көрдүм. Баягы жалгыз түп чынардын жанында ап-апак болгон көп чынар өсүп турган экен. Алаңгыча айгыр кишинеп, кумайдагы куюлган шагылдын үнүнөн улам ойгонуп кеттим, ардагым. Ырас эле түш окшойт. Өзүң эле жоручу, жоо чалыштын атасы. Чааби дароо түшүн жоруп кирди. Журт атасы атыгат экен Талканым. Кудай жалгап анын тукум уругунан көпкө чейин мансап башка жака ообой, тууган уругу анын тегерегине топтолот. Эли журту анын урпагын эч тутат. Уюткулуу журт болот. Солтонун уюткусу, кыргызга баш көз болчулар жалаң гана Талкандын урпагынан чыгат деп ишенем. Бөлөкбайды теректин кыл чокусунан көргөнүм, тукум уругу өскөн баатыр журтка айланат деп жоруп койдум. Жебенин огундай курч баатыр чыгар Бөлөкбайдын тукумдары. Бирок жол баштап жоо чапканда алар Талкандын балдарынын алдына өтө койбос. Деги анын да түбүнөн көк жалдар үзүлбөйт. Деп айтып келатканда Алыйман өз уулу жоо чалышты унутуп калгандай чоочуп кетти. Баатыр, уулуң жоо чалыш жөнүндө айткың келбей жатабы? Түшүңдүн ал жөнүндөгү жерин жакшылап жоручу, аян оңунан чыгып, көкүрөк күчүгүңдүн жолу ачылсын. Ардагым, өзүң уктуң го. Жоо чалыштын тагдырын мен түшүмдө айкын көрдүм. Чынар теректикиндей анын тамыры кара жерге батып кетти. Демек анын тукумдарынан суу башы, мал жандыктын ээси жана жердин сырын билген баба дыйкан чыгат. Кыштак түп төшөт. Акыры алар түптөгөн кыштак базарлуу шаарга айланаарына көзүм жетти. Эл бийлеп, журт башы болчулар да чыгат кези келгенде. Байлыктын башаты жерде, мартабалуу Сары Өзөн чүйдүн куту баба дыйкан. Терек канчалык көк мелжип бийик өссө да, анын тамыры жерде, деп келип оюн андан ары улады. Мындан ары Талкансыз Солто элинин күнү өтпөйт. Ошентип Талкандын тукумдары элдин уйткусу, Солтонун данекери болуп калды окшойт. Кол баштап, жоо чапчу сырттандар анын канынан көп чыгар. Акыры жүрүп, Солтонун эки баласы Күн туу менен Кул туулар Талкандын балдарына букара болуп калбас бекен. Абачыдай жайнаган көп журт ким дебейсиңби? Жер соорусу Сары Өзөн жүрүп отуруп, акыры 40 ата кыргызды багаар, анын ата конушуна айланаар. Келгендердин баарына Солтолор койнун кенен ачаар. Эч бирин жектебей, кодулабай, Айкөл Манас сыяктуу куулган жыйып алар журт кылаар. Жүрө-жүрө эл журт оошот. Бири-бирине сиңишет да, кыз алышып, кыз берип дегендей, тукумум өз тукумуна куда сөөк болуп да кетер. Куда сөөк жээн тайеке болушуп, кан аралашкан жерде калктын башы көбөйөт. Бизден кийин да далай заман бар дечи. Анын баарын болжошко эч бир олуянын көзү жетпейт. Байлыгы мол Сары Өзөнгө сугунарчу жоо деген да чыгаар. Жунгарлар кыргызды сагынып калышкан жок. Ала тообуз, асыл жерибиз анжыян алай кызыктырып жатпайбы аларды? Башка баш кошулса, адам тукуму өсөт. Акыры кара жер өспөйт. Адам башы көбөйгөн сайын жер тарыйт, жайыт азаят. Атам замандан бери жоолашуу, жер талашуудан чыккан. Чаа баатыр алакан жайып бата кылып келатканда Алыйман суроо салды. Түшүңдү аягына чейин жоругун бий.
Сары өзөндөн көктөн түшкөндөй шаар көрдүм дедиң го. Баса, шаар демекчи, анын тагдыры адамдыкы сыяктуу болот. Адам деген туулат, өлөт. Адам атын адам алмаштырат. Ошентип адам атын адам гана өчүрбөйт. Шаар тагдыры деле ошондой. Курулат, өсөт, кайра өлүп жок болот, талкаланат. Шаар өмүрү менен адам өмүрү окшош. Шаар өмүрүндө айгышкан жок кыят. Заман оңолуп бейкутчулук орносо, Сары Өзөн чүйдө неге шаар орнобосун? Жер тамыры болгон тукум акыры жүрүп кыштак куруп шаар түптөйт да. Жоо чалышым жер сырын билген баба дыйкан болсо, акыры келип анын урпактары отурукташып, чүйдүн как ортосуна кыштак курар. Шаар башаты кыштактан башталат. Түшүмдө көргөн кызыл тору ат жандын закымга сиңип кетиши да өзүнчө төлгө. Баатырдын чыгышы, анын тагдыры нөшөрдөн кийинки кыянга же жайкы аптапта мөңгү бузган селге окшош. Капилет селдин аягы тез басылат, тез сууйт. Өтө кызыл бат оңот, өтө чыйрак көп жашабайт дегендей кеп. Доору эскирген сайын менин тукумдарым да майдаланар. Бири-бирин тааныбай, кайдыгерлик канын булгар. Тукум бузуларда адам кара жемсөө болуп, тек куубай, никелешүү өөрчүйт. 3 ата өтпөй туугандар кыз алышса, алардын чүрпөлөрү маңыроо чалыш, намысы жок болуп калат да. Не десек да, бийлик менен акыл менин тукумдарыман көпкө чейин башка жака ообойт. Учуру келгенде жээндери мыкты чыгып, балким ошолор намысымды бийик тутар. Тунган, тынган кан акыры ойгонор. Мага букара болуп келгендер ураанымды чакырып, туумду көтөрөр. Эрди катын бата кылып эшикке чыгышты. Коңур күз. Сары Өзөндүн жака белинде бөксө жайлоолорго чейин күтүрөгөн 4 түлүк мал деген батпайт. Аламүдүн дарыясы менен Аларча суусунун как ортосундагы арал аталган кең жайыкка жүздөгөн ак боз үйлөр тигилип, чар тараптан меймандар тынбай келип жатышты. Чаа бий чакыртыптыр. Топ болот экен деген туюк каң шаардан бөлөк топто эмне жөндө сөз болоору менен иштери жоктой, меймандардын камыраган түрү билинбейт. Не болсо да Атантай жоомарт сыяктуу баатыр келгендерди сый ашка карк кылып, эл журт мыктылары менен акылдашаарын сезип, баарынын көңүлдөрү жайдары. Чаанын боз үйүнө уруу аксакалдар менен катарлаш бийлер, баатырлар кирип отурушуп, калган жан-жөкөрлөрү баатыр менен учурашкан соң керт баштарынын даражасына ылайык өздөрүнө бөлүнгөн конок өргөөлөргө жайланышты. Ар бир өргөөнүн эшик алдына туу сайылган. Туулардын ыраңына жараша кайсы үйдө кайсы уруунун мыкты чыкмалары конок болуп отурганы дароо сезилет. Чаа баатыр атайы чыгынып, кайсы бир жакынына аш берип, аза күтүп жатпаганы айдан ачык. Анда эле 12 канат өргөөнүн алдына каратуу илинмек. Эшик алдында солтонун айтамгалуу кызыл туусу илингенине караганда, Чаа баатыр эли журтун салтанаттуу топко чакырган деп билишти. Кандай кылса да, мындай аземдүү жыйында ат жабыш кадиксиз болот деп болжогондор күлүктөрүн ала келишкен. Боз үйлөр каз катар тигилген Чаа бийдин айылында башаламан басып, бейчеки кыйкырган адамдар жок. Ал тургай топко келгендердин ырайы сүрдүү, айбаттуу көрүнсө да, бир туруп тымызын мээрим чачып турду. Бейкут элди пейлинен тааны дегендей, байгерчилик замандын каадасына ылайык конок тоскон катын-калач, кул-кутандар дагы тынып, кыймылдары тыкан жана ары камдуу көрүнгөндөй. Тартипти катуу туткан баатырдын айылында кыл дегенди кылып, бейчеки суроо бербей, алардын өздөрү да бий эмне үчүн эли журттун топко жыйып жатканы менен иштери жок, өз кызматтары менен алек. Кеч киргенде ар ким өз боз үйлөрүндө конок күтүп, шатыраш атман түшүп жатса, баатырдын баш өргөөсүндө эң эле кадырлуу кутмандар чогулуп, алардын үнү да бийик чыгып, ыр-күү таң атканча тынбады. Чаа баатыр Эшимхандын көк ордосунда көргөн каада салтты туурап, анын жосунундай конок күттү.
Адегенде кой эти менен жылкы этинен жасалган не бир түрдүү ысылыктар меймандардын алдына тартылган соң кызыл шараптар суудай акты. Ичпейм, жебейм деп кылыксынгандар баш өргөөгө баш бакпасын деп Чаа Баатыр элдин мурда тамашачыны аралаш эскерткен. Кыргыз деген илгертен ач кылжандуу эл эмеспи? Кантип ичпей коюшсун? Демейдегидей коломтодогу кайнаган казан менен кызыл отту тиктеп коюшуп, эт бышканча саргайып жомук айтып же күү чертип отурчу кыргыз салты унут калгандай. Чаа Баатырдын мейман күтүү жашаанына көпчүлүк ичтерине таң калып, кантсе да хандын жанында жүрүп, оордо көргөн кыраакы адамга айла жок турбайбы дешип тамшанып коюшат. Бирок Чааби бул жолу өзүнүн баш өргөөсүнө элинин кыйындарын, кыраандарын сынайын деп чакырган эмес. Жоо чаап, ат жалында эзилип, жамбашы мамык төшөктө тынч алып уктабай, чарк айланып жүргөндүн ортосунда эр ортону элүүдөн алда качан ашып калыптыр. Элин сагынган би бул жолу дилин жылыткысы келген эле. Дос тамыры көбөйүп, калк өзүнүкү болсо да, ал түйшүктөн башы чыкпай жүрүп чарчаганын сезгенсиген. Бирок бийдин минтип топ жыйынды, үлпөттү сагынып, дили жибип, чарчап отурганын эч бир жан туйган жок. Өргөнүн сол капшытындагы алыйманга катарлаш отурган бийкечтер набат кошулган кызыл кымыз ичишип, көңүлдөрү куунак. Долу ырчы ичиппей жебей же күү чертип ырдабай бук болуп отурганын байкаган Чааби бир чети таарынгандай тургулду. Бүгүнкү үлпөт сен экөөбүздүкү. Эмнеге кабак бүркөп кирдейсиң, ырчым? Байкап отурсам, акындардын пири Секелек сары кыз дайыма ийниңе конуп, жаныңда турчу эле. Бүгүн ал жаныңдан көрүнбөйт да. Туура байкадың, Баатыр. Секелек сары кыз дайыма эле ырчынын жанында жүрө бербейт. Кээде ал таарынып да калат. Мындай үлпөттө акындан качкан Секелектин чачын кыркыш керек. Чакыр аны, жаныңа келсин. Секелек сары кызды мен азыр эле таарынтып алдым, Баатыр. Кандайча? Чаа Баатыр чыны менен чоочуду. Отурган көпчүлүк да ырчы менен Баатырдын сөздөрүнө кулак төшөп калышкан. Азыр эле кабак кашы жоодурган Баатырды тиктеп, өлүмдү ойлоп отургам. Ырчынын оюна өлүм келгенде Секелек сары кыз тызылдаган бойдон качып кетет. Эмне деп жатасың, ырчым? Ушундай көңүл куунаган чакта ырчы деген өлүмдү ойлойбу? Деги бир Кудайды карасаңчы. Бүгүнкү үлпөт сен экөөбүздөй жортугулчулардыкы. Нече азап тозокту көрүп, көп өлүмдөн калдык. Ырас эле, мен өзүңдү ээрчип, бул дүйнөнүн бейиш тозогун кошо көрүп чыктым. Азыр ойлосом, ошол тозок деген күндөрүбүз да жыргал экен. Мына эми, ошол жыргал кууралуу аралаш күндөр өтүп, экөөбүздүн алтын башты да кара жер алабы деп эсим чыгат, Баатыр. Долунун сөз төркүнөн эми гана туйган Чаа Баатыр негедир муң кана түшүп, кара аякка толтура куюлган кызыл шарапты ырчынын колуна карматты да: бу капырды Айкөл бабабыз манас ичкен. Ичкенде да мас болгончо ичип, чоң жинди атанган. Кези келгенде шарапты адамдар ичсе, дили тазарат. Шарап ичкенде касыңдын күнөөсүн кечип, досуңдун алдында агыңдан жарылгың келет. Азырейилди көзгө илбей ажал менен кармашкың келет. Баатыр менен акын үчүн өлүм кеппи. Андан көрө экөөбүздү калдайган кыргыздын кусуру колдосун. Сен экөөбүз азыр тамыры бекем чынарбыз. Артыбызда тукум уланган чырпыктар турат. Биз ата журттун топурагына үрөн чачып кеттик. Элибиз аман болсун, ырчым. Эмесе тартып жибер колуңдагыны. Баракелде, акылмансың да, Баатыр, деп Самансур тамшанганда уудуу болгон көпчүлүк чөйчөктөрүн шыпкап ташташты. Бу жолу Баатырдын өргөөсүндө кыргыз салтындай эт ашты эшиктен мүчөлөп алып келбестен, адегенде эле төөнүн ышталып арча жыттанган бүкүлү терисине салып, 5-6 жигит аны бучкагынан кармай араң көтөрүп келишти да, ортого койгондон кийин чыгданча адистер аны ысык бойдон устукандап, ар бир меймандын даражасына жараша мүчө тарта башташты. Кайрадан сөз ырбап, үлпөт көркүнө чыгып дегендей, долу ырчынын кабагы жаркыды. Таң агарганча Чаанын айылынан оюн күлкү үзүлбөй, коңур күз Сары өзөндүн үстүндө көшүлөт.
Эртеси чоң шашке угондо топко келгендер Кан жолдун үстү жагындагы Төрткүл деп аталган чоң, бийик дөбөнүн тегерек четине чогулушту. Дөбөнүн чокусуна жакын секичеде жалгыз ак өргөө тигилген. Бөлөк боз үйлөр анын этек жагында эле. Өргөөнүн эшик алдына ай тамгасы алтындай кубулган солтонун кызыл туусун сайып коюшуптур. Өргөөнүн алдындагы оюу түрлөрү кубулган кыдырша килемдин үстүнө чаа баштаган бийлер, мыктылар келип орун алышты. Чаанын оң жак капталында адаттагыдай монголдордун Самансур акылманы. Сулуу келиндей кымча бел, ак шайы көйнөкчөн Алыйман эне эринин сол жагынан орун алды. Топто отурса да Алыйманды капталынан чыгарбаган Чаанын жоругун эч ким эрөөн көргөн жок. Чаа баатыр журт атасы болсо, Алыйман журт энеси да. Ага ким атаандашат? Баса Сабыркан сулуу Нурманбеттин зайыбы экенине карабай, Көкүм хандын жесири болгондуктан ар качан Алыйман абысынынын жанынан чыкчу эмес. Бу жолу да Сабыркан абысыны Алыймандын жанында отурат да каш каят кебелбейт. Көкүмдүн жесиринен мурда ал Эшим хандын карындашы. Буга да ким тең элмек эле? Көпчүлүк ичи күбүр шыбыр. Чаа би бүгүн Тун уулу Талканды хан шайлап жүрбөсүн деген ой кетти. Мына ошол кезде Чаа би алдыга обдулуп коюп, көпчүлүктү карай нуска айткандай кыраатын келтире сүйлөдү. Бала 7 жашка чейин атасынын колун кармап, аны ээрчип өсөт экен. Бала 7ден 15 жашка чыкканча ата бул эмне, бул кандай деп сурап өтөт. Бала 15 жаштан 21 жашка дейре ата мен кылайын деп анын жүгүн жеңилдетүүгө аракеттенет. Ал эми бала 21 жаштан 30 жашка чыкканча атам билбейт, мен андан кыйынмын дегендей манчыркап калат. Андай манчыркоо атага оор тийип жатканын бала чиркен туймак беле деп келип Чаа би дымыды да көпчүлүктөн көзүн тартып алган жок. Көпчүлүк дагы бийдин табышмактуу сөзүнүн аягы эмне менен бүтөт дегендей жымжырттык өкүм сүрүп би кебин улады. Бала 30 жаштан ашып 40 жашка келгенде атамдан сурагылачы, атам менен кеңешейинчи деп калганын көрүп, ичиң жылыйт тура. Ошентип балаң кургур 40-ка жакындаганда атам билет, атам чечет деп атасын сыйлап, аны кудайындай көрүп калгарын билгенде төбөң көккө жетип ишенимиң артат экен, эли журтум деп сөзүн бүтүрдү. Топко келгендердин көбү бийдин нускасын түшүнүп-түшүнбөй, дагы эле аны суроолуу карап унчугушпайт. Мен айткан насыятты түшүндүңөрбү, калайык? Демек мен көп жорткон карт бүрүчү каржалып, картайып калыптырмын. Байкасам менин уулдарым Талкан менен Бөлөкбай мени туу тутуп, ата кутуна сыйынып калыптыр. Уулдарым жетилип, эл журтуна баш көз болгонго жарап калган турбайбы? Мындан ары мен алардан жол талашпайын. Эл бийлеп жортуулда жүргөнүм жарашпастыр. Бийликти бүт бойдон Тун уулум Талканга бердим. Алсын колуна солтонун айтамгалуу кызыл туусун. Бөлөкбайым өктөм, ары курч, ал кол башчылыкка жарайт. Мындан ары мен көкүрөк күчүгүм жоо чалышты белиме таңып алып дегендей чарба иштерине киришем. Жоо чалыш экөөбүз малжандыкты көздөйбүз. Жердин боорун тилип аштык айдап арык казабыз. Жакшы падыша жортуулдан башы чыкпай жүрүп эл журтун жакшылап башкара албай калат деген аксак темирдин нускасын эске алам. Чарчадым деп айта албайм, бирок каржалдым. Чарба башкарып эл журтума көмөк болгонго кантсе да жарайм. Уулдарымдын энчисин да бөлбөдүм. Дүнүйө мүлктүн тирүү мал менен өлүү малдын ээси мындан ары жоо чалыш. Анын өрүшү малдуу, колтугу майлуу болот деген батам ордунан чыгат окшойт. Кана, бата берип койгула, деп алакан жайганда көпчүлүк бир ооздон чур этти. Мына ошондо Самансур акылман ордунан тура калды. Баатыр, көзүң өткөнчө бийлик колуңдан эч жака кетпейт. Мындан ары журт атасы деп этегиңе тооп кылабыз. Кыргыздын ар намысы, туусу катары журтуңа башчы болуп көп жаша.
чаа деп ураан чакыргандардын үнү көпкө токтогон жок. Чаа баатырдын күнү батмак тургай ал жаңыдан чыгып келаткан. Топко келгендер оюн тамашанын кызыгына кирип кетишкен эле. Ал доордо жалгыз эле Чаа баатырдын 20 түмөнгө жакын чаар ала жылкысы болуптур. Алардын көбү Сибирь Алтайдан бери жугуп үзүлбөй келаткан эзелки кыргыздын бир кылка асыл тукум жаныбарларынан эле. Ал эми жер жайнаган 4 түлүк малдын ичинен санат жетпеген кой эчкилерден сырткары улуу тоолордун коюн колтугу менен төрлөрүндө топоз деген батпай, чүйдүн жака бели, таластын этектериндеги чөлдөрдө айры өркөчтүү, бир өркөчтүү төөлөр ыңкып жайылып жүрчү. Ошентип, Ала тоодогу арка кыргыздарынын ичиндеги эң эле байы Чаа бий менен түгөлдүн алдында эч ким чыкпай, ооматы бир келген байгерчилик замандын пейилине ылайык, а кезде жарды жашаган кыргыз баласы аз экен. Айта келсе, ал байкер заманды долуурча минтип жамактаптыр. Күн күркүрөп жаз чыгып, аштыктаны бат чыгып, сайлар толо суу ташып, мартабасы күндө ашып, жерге келет бир кезек. Ынтымагы жуурулуп, мал жандыгы чууруп, жесир катын жээлигип, миң кой адал ээлигип, элге келет бир кезек. Ат семирип нык толуп, жигиттери бук болуп, туу көтөрүп эл коргоп, көкө теңир чыңголдоп, эрге келет бир кезек. Бийликтин тун уулу талканга өткөрүп бергенине карабай, ал тургай журт атасы экени менен иши болбой, жарыктык Чаа бийдин чарбадан башы чыккан жок. Эртели кеч ат жалынан түшпөй жер кыдырат. Эли журтунун турмуш тиричилиги менен таанышып, кээ бир күндөрү бара турган мерчемдүү айылына жетпей калса, кез келген букараларынын алачыгында деле түнөп кала берчү. Сыртынан абайлап көз салгандар үчүн бийдин кулк мүнөзү да аябагандай татаал, өзүнчө бир кызыктай көрүнчү. Кызыл кыргын майданды көп көргөн жортуулчу экенине карабай, бирде анын мүнөзү жаш баланыкындай жумшак, жайдары. Алган эмес өтө жашык болчу. Бөтөн бирөөнүн кайгысын тең бөлүшүп, көз жашын куюлтуп, ыйлап алгандан арданчу эмес. Мындай чакта ал бечарага күйүп жанып аяп кетет. Көңүлү куунак кезинде ырдап күлүп, комуз чертип, ашыктык арман ырларына чейин төгүп жиберип, жаш кары дебей тамашага карк кылчууда аны менен аралаш жүргөндөр маңдайында көй кашка бий отурбай эле көптүн бири комузчу өнөрпөз отургандай сүрдөшчү эмес. Ар качан жаш балдар Чаага жакын боло турган. Кээде алар менен чүкө атышып, өз неберелери менен күрөшө кеткенин көрсөң, күчүктөрү менен алышып ойногон жолборсту элестетчү. Көңүлү ачык кезинде ал жаш келиндерге да тийише кетип, бетин ачып салчуда, анан ошол замат кабак чытый кабыланча каарданса, сүрүнө эрдин эри чыдабай турган. Мээрим менен каары бат алмашкандыктан турган жерден кара ташка айланып, кайра эле булуттан чыккан күндүн нурунча жоодурай түшчү баатыр. Тынбай жер чалып, эли журтунун мартабасы ашып ташып турганына көзү жетсе да, баатыр кубангандын ордуна ичинен кейиди. Берекеси ташкындаган чүй жергесинде жапайы аң кийиктер койдой жайылып, салган тузагыңа өздөрү эле келип илинип, азык деген эме батпай турса, эл журт эмгектенгиси келбей, маңыроо, жалкоо тартып калат. Кырга тигилген үйдү жел алат, ойго тигилгенди сел алат. Анын сыңарындай мал байлык колдун кири деп өзүнчө кейийт. Тирүү мал менен өлүк малдан бир эле күндө кол жууп каларын билишпейт маңыроо калк. Анан калса көпчүлүк караманча эле жер иштеткенди унутуп, аштык айдабай калышыптыр. Дыйкандар жердин койнуна кол салбаса, баба дыйкандын кусуру урбайбы? Элдин негизги азыгы дан деп түшүндү баатыр. Калкын жер иштеткенге көндүрүп, аштык данды күрөп албаса курсак тоёбу? Максым, бозо ичип, нан жеген балдардын дени карды сак болот. Аларга оору сыркоо оңой менен жолобойт. Дан азык кимдин болбосун денин тазалайт.
Анан андай адам узак жашайт, оорубайт. Чүй жергесинде түзөң жерлери адам аралагыс, түнтүгүнөн чычкан жорголой албай, калың чий, чычырганак, жапайы тал, жылгын, камыш, караган чер, бадал, жыш өскөндүктөн күндүн көзүн көргөзбөйт. Айтор баш аягы жок дүпүйгөн эле түн токой. Ичи койнунда жолборстор, азуулук камандар, чөө, чий, бөрү дегендер батпай, адамга кол салган көркөө карышкырларда эбигейсиз көп. Токой менен бадал арасында чурулдаган кекилик, чил, кара такыя аталган кыргоол, кызыл кыргоол, коёндор жык жыйма. Түп күчтө ийилген жылаандары андан бетер арбын. Бу жарыктык жердин урматын жалаң эле жапайы айбанаттар көрбөй, эл журт пайдаланса кантип марыбасын, деп Чаа бийдин кыялы эргиди. Эл башы болгончо суу башы бол деген макалды көп айтып, келээрки жазда Мүлдө элине арык каздырмакчы болду. Илгерки ата-бабалардын каздырган чоң арыктарынын нугун таап, жанына дыйкандардан кошуп алып, кыбачылыкты үйрөндү. Чоң-чоң дарыялардын нугун бурганда кыбачыл дыйкан кара буура тосмону кантип курган деп сурамжылайт. Нечен миң жылдардан бери чүй жергеси сугат менен иши жок, бош жаткан эмес да деп адис дыйкандар менен кеңешет. Чаа баатырдын тапшырмасы боюнча жерлердин баарында устакана ачылды. Темир күрөк, балта чот, чукулдук, байтеше жана самбил сыяктуу курал шайман жасатып, кышы бою дөөтү устаканаларда көрүктүн үнү тынбай, сом темирлер куймактай эрип, дөөтү күрсө-күрс, бака-шака байтеше балка үнү эч басылбайт. Усталардын кол акысы күн мурунтан төлөнүп, алар күчтүү тамак аштан кылайып да өксү болушкан жок. Соодагерлер аркылуу Чаа чүйгө сом темирлерди көп алдырды. Соодагерлердин көбү алтын күмүштөн көрө Ала тоонун эндиги, жыпарк чөп, мумиядан бөлөк кулжа, маралдардын жазгы мүйүзүн, Миңдубананын ашы менен уу коргошунга чейин сатып алар эле. Темир үчүн Чаа бий алтын күмүштү да аяган жок. Анжиян, Хива, Самаркандтын базарларында кундуз, сүлөөсүн жана калтар сыяктуу баалуу аң терилердин катарында аюунун, тоо текенин терилери кымбат бааланчу. Темир тезек базарларда батпай турчу. Ал кезде аң терилер соодагерлердин арасында негизги акча катары жүрчү. Мындан бөлөк Ала тоонун жылкысы жана коюнун көшү дегенде сарттар өлүп кала жаздашчу. Алтын күмүштөн өксү болбош үчүн Чаа бий таластын күмүштак өрөөнүнөн таза күмүштү иргеп алса, аксы жактагы Соломо суусунун боюндагы кумдуу чаптардан алтын жууп, алтын чайкатты. Чарбанын көзүн билген бий жалпы элдин иши үчүн өкүм десе өкүм, таштай катуу эле. Ошого эле жараша бий өз элин 5 колундай билчү. Ар бир түтүн үйдөгү эрди катындын кулк мүнөзүн баамдап, кимдин канча сулуу кызы бар экенине чейин тактап, жакшы ата-эненин кызы жакшы жерге барсын деп өзү көзөмөлдөй турган. Желмаян менен тулпарлардын, күлүктөрдүн эсебин Чаа бий нак билчү. Кеч жатып эрте турчу да, чоң ишти бүтүрүш үчүн майда иштен баш тартпа деп кези келсе узана кетчү. Өзгөчө ал арча бешик жасаганга уста эле. Баланчанын аялы эркек бала төрөптүр десе, өзү уулду болгондой сүйүнүп, арча бешик берип жиберчү. Кеминден тартып шамшы капчыгайына чейин май топурак асыл жерге ным жетпей, коңурсуп суу тилеп жатканын көргөн сайын бир чети ичи күйүп бастырып баратканда карап тур сени, деп кимдир бирөөгө кекенип алат. Ал жылкы жазда бий арык казууну Чүй дарыясынын алкымындагы кеминдин суусунун төмөн жагынан баштады. Аял эркеги болуп калк боз үй тигип, күнү түнү дебей ишке киришти. Арык казгандардын иши оор болсо, тамак аш мол болду. Жапа-тырмак эмгектенген элдин шаңына не жетсин? Ошентип арык казгандар улам иштин кызуусуна кирип,
жумуш илгерилей берди да, чарчап чаалыкканына карабай, жаштар оюн зоок менен таң атырган кездер да учурайт. Андай көңүл ачууларды чаа эч тыйбайт. Эртеси таң заардан майын чыгара иштеп берсе эле болду деп коет. Чогула калып кызыл шарап же кордолгон бозо ичишип, субай салтаң бой келиндер менен ойноп койгон жигиттер да кездешпей койгон жок. Андай ачкыл жандуу эркектер, аягы суюк жубандар ким экенин чаага дароо жетет. Кээсин кантээр экен деп көрмөксөнгө салып коет. Ашынып бараткандардын шиши толгондо шарап деген шайтан кайдан келип жатканын тактайт. Арак шарапты Самарканд, Хива тараптан сарт соодагерлер артынып келишсе, Кытай арагын уйгурлар жүктөп чыгышат. Кээ бир күндөрү 1000 сан эл чогулган арыкчылар жашаган жерде соодагерлер үзүлбөй кыжылдаган базар кызыйт. Соодагерлер Боон капчыгайы аркылуу же Кичи Кеминдин алкым четиндеги коңур жайлоосун ашып, ары бери тынбай каттай берет. Эл журттун кийиндирип, чай чамек, набат, тамак аш жана жип шуу, ийне, боекко окшогон тиричиликке керектүү буюмдарын камдап алууга бий өзү да кызыктар. Базар болгон жерде жаштар бузулат деген чын. Келиндер менен ойноп, мас абалда уяты чыккан эркектер да болду. Мындай чекиликти бий кечирген жок. Бир күнү кеч киргенченде өз өргөсүнө шарапчыл жигиттер менен жеңил баа келиндерди чакыртты. Сулуу келиндер менен нур жигиттер бий алдында баштарын көтөрө алышпай ийменип, уялган абалын көрүп турса да, ал кеп баштоону чечти. Бул чакан топко ар бир айылдын башчылары да катышып отурган. Шарап ичип мас болгон келин кезекти азгырган Мадылбек Солто баатырдын бир тууганы Косордун чөбүрөлөрү боло турган. Демек ал жаш болсо да бийге тең ата тууган. Жаштыгына карабай кээде ага сыртын салып кетчү. Деги эле бий өзү башынан жакын туугандарынан оолак кармап, алар менен сый жүрчү. Бий кепти өз иниси Мадылбектен баштады. Чапанчанды чапсаң көйнөкчөңгө доо кетет кылды да: "Мадылбек, бир боорум, сен шайтан дегенди көргөнсүңбү? Эгер көргөн болсоң, анын кейпи кандай болот? Кана айтчы." Таңдайын шык эттире башын чайкады жигит. Топко катышып отургандар дагы дымып, суроонун чоо жайын түшүнүшкөн жок. Чаа үнүн бийик чыгарды. "Мадылбек, суроомо жооп бер. Шайтанды ит көрбөсө аны ким билет? Мен аны тааныбайм." "Жок, шайтанды көрүп турсуң, ага жолугуп турсуң." Жигит дөдөй чалыш эле бүшүркөдү. "Мен кызуу кезде ал жолукса жолуккандыр, эсимде жок." Чаа күлдү. "Көрсөң, анын ырайы кандай экен?" "Аны ит билеби, байым? Эстей албай жатам, кыстабаңызчы." "Сага жолуккан шайтандын 4 туягы тең ачакей, кыска куйругу бар экен деп айтышты. Башы адам түспөлдүү, 2 кулагы узун, тумшугу куду эле камандыкындай дешти. Шайтан деген чочко түспөлдүү болот турбайбы, чынбы?" "Болсо болоор", деди Мадылбек. Отургандар күлүп жиберди. Чаа бий келиндерге карады. "Апакай эле келин экенсиңер, шайтан силерге кантип көрүндү?" Башы салаңдаган келиндерден үн чыккан жок. Чаа бий жоолукту чекесинен өйдөрөөк бууган кашка чалыш келинди кепке алды. "Атың ким, жарыгым?" Кимдир бирөө озунду. "Аты Адаш, төркүнү таластык." "Адаш, таласта жүргөндө бир эрден чыккансың, туурабы? Чүйгө келгенден бери 2 эрге тийдиң. 3-үчү эриңди чанып койдуң окшойт. Азыр сенин 4-сүн аңдып турган чагың. 4-сү койтумак, кой кайтарып жүрөт тоодо." "Аппалы", деди Чаа бий. "Сага ылайык эл ичинде макал бар. Бир эрден чыккан жакшыраак, 2 эрден чыккан какшыйраак, 3 эрден чыккан катындан жоор эшик жакшыраак. Эркек жандуу бийкечке ата баба ушинтип баа берген." Макал келиндердин жүрөгүнө сайылды. Бий сөз элге тарасын, катын калач ардансын деп айтканын топко катышкандар түшүндү. Эми кайрадан назары Мадылбекте. "Шарапты кайдан алдыңар?" "Сарт соодагерлерден сатып алдык." "Соодагерлердин кейпи кандай экен? Адамдай эле?" "Адамдай экенин билип турам, карыбы? Бизге шарап сатканы ак сакал чал болчу." "Аппалы",
деп чаа кебин улады. Көпчүлүк шайтан десе эле тумшугу менен жерчелген ача туяк куйрук узун баш кейпи адамга түспөлдөш каман деп ойлошот. Чынында андай эмес. Шайтан деген ар кимге жакын көргөн кыйышпас жакшы кишиң болуп жолугат. Келиндерди нур жигит болуп колунан кармайт, алкымынан шимип өбөт. Жигиттин алдына сулуу келин болуп тура калат. Кээде ал сакалы жайкалган киши болуп сени жолдон чыгарат. Шайтан токулуу аргымакка айланып, бирде алдыңа тура калса, аны минип качып кетесиң. Алган эмес шайтан семиз койдун кейпин кийип маарап турса, көзүң кычышып аны союп аласың. Айта берсе, шайтандын кубулган түрлөрү көп. Көрсө, шайтан деген кыпкызыл шарап же мөлтүрөгөн арак болуп ичиңе кирип кетет экен да. Анан чаңдата берет. Эстүү адам билет, шайтан ошон үчүн шайтан. Бекеринен шайтан азгырды деп айтылбайт. Чааби дымыды. Бул насыят Мадылбекке жетпей калды окшойт. Ал тең тууган катары бийге тил кайрады. Кантелик байым, биздейди шайтан сайып сизди кыдыр даарыган экен. Чааби көөдүк инисинин сөзүнө тырчыган жок. Билсең билерсиң, билбесең башкалар түшүндүрөр дегендей нуска айтты. Мадылбегиним, сенин бабаң Козор менен менин атам Солто Баатыр бир тууган. Канча кылса да сен мага тең туугансың. Тил кайрый бер, акың бар. Айтканыңдай кыдыр сүйгөн адамын кийими жыртык, жүдөгөн мусапыр чал болуп сынайт дейт. Козордун да көпкөн жигит кезинде кыдыр жолугуптур. Ал аргымакчан жол жүрүп келатса, дарыянын берки көйүзүндө ак сакалдуу чал отурган болот. Жүдөмүш карыя суудан кечирип кой уулум деп өтүнөт. Аны тоготпогон Козор сууга кирип баратса, уулум батамды берейин, ар көйүзгө өткөрүп кой деп дагы бир жолу өтүнөт. Көпкөн Козор үзөңгүгө жармашкан чалды түртүп жиберип, ар көйүздү көздөй чаап өтүп кетет. Ошондо карыя тукумуң 100дөн ашпасын, ашса да күздөн ашпасын деп тескери бата берип көздөн кайын болгон тура. Мадылбек тырчыды. Байым, сиздин атаңызга да кыдыр жолугуптурбу? Жолугуп ага да батасын бергендешчү. Менин атам Солто Баатыр кыдырды суудан кечирип өтмөк тургай аргымагына мингизип үйүнө алып келет да аябай сыйлап туруп жөнөтөөрдө ага тулпар тартуулайт. Тулпарды албай коюп кетип баратып Солтого да ак бата берген дейт. Эшигиңдин алдынан туу кетпесин, айылыңдан асман жаңырткан дуу кетпесин, тукумуң кыргызга уютку болсун деп Солтонун тукумдарын теңир жалгап, эл журтка баш болуп отурабыз. Эсиңе тута жүр, биз туу көтөргөн тукумбуз. Элдин ар намысын төмөн түшүрүүгө акыбыз жок. Эл журтка баш көз болуш оңой жүк бекен. Солто каракылдык ак жарган калыстыгынан ылайым тайган эмес. Солто Баатырдын туусунун алдына көп тайпа журт баш ийди. Мына бул чоң алышты мен жеке өзүм үчүн каздырып жаткан жокмун. Менин дүнүйө мүлкүм ашып ташып жатпайбы? Бу жаңы алыш казылып бүтсө, Сары Өзөн чүйдүн бактысына бүтөт. Чүйдүн берекеси артып, элдин тагдырын чечет. Суу өмүрдүн булагы. Сөзүңдү бөтөн бирөө сүйлөп берсе, оозуң жырлабы? Кылычыңды башкалар чаап, ишиңди колдон алып жатса, намысың кетеби? Мындан ары менин көзүмө урунуп кайсарлык кылсаң, арак ичкениңди уксам, тууган экениңе карабайм, катуу жаза аласың, деп Чаа Баатыр Мадылбекти өргөөдөн айдап чыкты. Ошо бойдон алыш чаап, иш кызган жерде тартипсиздик кан буугандай токтоптур. Белгилей кетчү нерсе уулум. Касиеттүү Чааби айткандай, каргышка калганы чынбы деп ойлоп кетем. Козордун тукуму өтө аз. Чамасы ушул азыр алар 100 эмес 10го деле жетпейт. Илгертеден каргыш менен кусурга калуу дегенден кыргыз баласы жаа бою качкан. Бөөдө жерден бейкүнөө адамдын көңүлүн калтыруудан өткөн кесепет жок деп келип, сөзүн улады Бишкек. Байлык дегендин башаты кара жер менен сууда. 4 түлүк малга да азыкты жер берет. Даанышман Чаа бабабыз ошон үчүн элдин камын жеп, кокус келген жутта ачарчылыкка кабылбасын деп арык каздырып жатпайбы? Боом капчыгайынын ооз ченинде Желарга аталган айдарым жер бар.
Мына ушул түзөнгө тушма туш келген кокту чендин чүй суусу менен кеминдин суусу кошулуп, Сары Өзөндүн этегин кыйгап агат. Көзү канык Чааби Чүй дарыясынын төмөн жагынан кыялай казылган арык аркылуу алкымдатып жетелеп отуруп, мелтиреген кайрак талааны көздөй суу алып чыккан дешчү. Дарыяны бөгөп, өзөндүн өйдү карай суу алып чыгууда эң мыкты деген кыбачыл адистер кара буура байлашкан. Кара буура байлоонун жөн жайы мындай: кургак же көк камышты туурасынан жайып, созуп узарткан соң, аны кадимки эле чий токугандай жаш чырпык менен токушкан. Анан ар биринин эни 50 же 100 кулачка жакын болгон. Токулган камыштардын ичине таш тизип, кум шыкап толтургандан кийин аны кийиз түргөндөй сүмбөлөп ороп келип, кайрадан чырпыктар менен же эшилген камыш менен бекем таңып салышчу. Кокус таш кум жарылып кетпес үчүн кара буураны аттын куйрук кылынан, эчкинин жүнүнөн өрүлгөн аркандар менен чытырата таңышат да, жоондугу 3-4 кулач келерлик узун сүмбөнү 100 чакты же керек болсо 1000 чакты адамдар колдошуп көтөргөн бойдон дарыянын түбүнө туурасынан чөгөрүшчү. Буга окшогон кара буура жатканда дарыянын шары пастап, деңгээли көтөрүлгөнчө үстү-үстүнө тизе беришчү. Суунун агымы өтө шар болсо, кара буура жаткырчу жерге адегенде үйдөй таштарды жапа-тырмак тоголотуп келип кулатып жиберишчү. Таштар бөгөгөндө суунун илеби жанат да, анан барып чоң таштардын алдына кара буура жаткырып, биринин үстүнө бирин сулата беришет. Мындай машакаттан кийин кандай дарыя болсо да деңгээли көтөрүлүп, кыялай казылган жаңы алыштын нугун ээрчий, керектүү айдоо жериңе чейин агып чыгат. Кара буура байлоону согуш ишинде да колдонушкан. Тээ атам замандан бери Азия чөлкөмүндө жашаган элдер кара буура ыкмасы менен күкүктөп аккан дарыялардын нугун караманча тескери жака буруп жиберишчү. Эзелки дарыя бир заматта эле нугун өзгөртүп кетсе, эл журттун айдоо жерлери сугарылбай, адамдар менен кошо мал жандыгы чаңкап, айтор бардык жан-жаны бар тозоктуу күнгө туш болушканда. Илгертеден Кичигеминден бери Шамшы капчык айына чейин жылгалардан агып чыккан майда суулар тартыш болгондуктан нечен миң теше жерлер дың бойдон калып чаңкап жата беришчү дешет. Айта берсек, касиеттүү атабыз Чаабийдин көзөмөлү аркылуу жаңалыш тоонун этегине чейин жетип, кайра үстү жагынан агып түшүп, мелтиреген чаңкаган асыл топурактуу жерлердин кан тамыры сыяктуу баба дыйкандарды кызыл данга карк кылат. Бийликти уулум талканга өткөрүп бердим дегенине карабай, Чаанын арааны жүрүп, байгерчилик жай турмушта алдына эч кимди чыгарган жок. Жаңалыш чабылып бүтөөрү менен эли журту анын этегине тооп кылып, баатыр чоң түлөө той берди да, чар тараптан меймандар чакырылып, каз катар тигилген боз үйлөрдө эл батпай, асманга дуу жаңырып турду. Иле тарап менен 3 алматыны жердеген Сүтөй мырза Коңур жайлоосу аркылуу Кичигеминге келип түштү да, Чүй суусун кечип өтөөрү менен жаңы алыштын боюна ак боз бээ муздатып жиберген соң, Чаа агасынын босогосуна жетери менен сары улак чаптырды. Кашкайып ак эличек салынган чекчеге эне той аштарда ар дайым эри Сүтөй мырзанын жанында катар бастырчу. Калмак бийкечтин жоругун кыргыздар адеп сактабагандык деп түшүнүшчү эмес. Чекчеге эне 2 небереси Үчүкө менен Түлкүнү жанындай көрүп, эл башы болчу хандар ушул экөөнүн тукумдарынан чыгат деп демөөр кылгандыктан, жаштайынан эл таанып каныксын дегендей аларды окшош кийиндирип, жанында такай ала жүрчү дешет. Бу жолу да окшош тай минген неберелер чоң энени ээрчип келишкен. Чаанын чоң ак боз үйү көрүнгөндө эле чекчегей аттан түшүп, жөө басып келди да бийдин алдына мөлтүрөгөн кызыл буудай чачты. Ак дала, соң көл, Кочкор,
жумгал жайлаган 80деги түгөл бай күтүрөтө жылкы айдап, бегиликти мол алып, уулу Маңгыт экөө жетип келди. Ал жөн келбей чаанын эшик алдына көк бүрү тарттырып түштү. Хан Турсундун кызы Канайым эри Маңгытка Казыгул, Сүйөркул, Эсиркемеш деген 3 уул төрөп берип, Ак Жолтой атанып, баркы көтөрүлүп турган кез эле. Хан кызымын дегендей, ал дагы сый-сыпаттарга барганда эрини катар бастырып, жанынан чыкчу эмес. Турсун хандын жээндерин көргөндө эле: "Аппали, тойго катагандар келген турбайбы? Манастын назары түшкөн кошойдун тукумдары чоң катагандары келиптир. Атын алгыла", деп саман сурак кылман тамаша кылганда, көпчүлүк дүргүй түшүп, чаа бий чындап кубанды да балдардын бетинен өптү. Көпчүлүккө үч ийилип жүгүнүп жаткан Канайымдын маңдайы жаркып, чаа менен Самансурдун балдарына кылган мамилеси, көөнүндө жүргөн муңду биротоло алып таштады да, ошондон кийин Түгөлбайдын 3 небереси Казыгул, Сүйөркул менен Эсиркемештин тукумдары катаган аталып кеткен дешет. Таластан чыккан Саруу, Мураталы бий уулдары Боркемик жана Алакчын менен келип түшкөндө, тойдо жүргөн сак кулактар кантер экен дешкендей, чаанын жакшы көргөн токулу Алыймандан көздөрүн алышпай аңдып, аны имере карап жатышты. Маңгыттын жары Канайым хан Турсундун кызы болсо, Алакчын хандын иниси Шамей султандын жакшы көргөн токолунан туулган бала. Канайым Мураталынын тондуу уулу Алакчын хан тукуму экенин билбегендей түр берди. Анан калса Алакчын эч кимге баш бербеген шер чыккан. Ушу кезде Мураталынын өзүн баш кылып бийлеп кала берсе, бул көк жал жигит бүтүндөй саруулардын атын чыгарып, туудай жанып турган кез эле. Ол жогатын болуп чаага тийсе да, Алыйман хандын көрөр көз токолу катары арманы ичинде жүргөнүн эч ким билбейт. Кандай айтса да, чаа бий эч сыр алдырбай, Мураталы бий менен Түгөлбайды бала бакырасын кошуп, бир курдай өзүнчө коноктоду да, жоо чалышты тааныштырып жатып, сыйлашып жүргүлө деген тилегин айтты. Кыракы Алакчын такыр сыр бербей, Канайым андан бешбетер кашкайды. Андан кийин ушакка жакын сак кулактардын тымызын кызыгуусу тыйылган дешет. Тамак аш деген батпай, кымыз бозо деген ачкыл ичимдик суудай акты да, эргиген элдин деми басылбай, түлөө тойдагы бир нече күнчө тараган жок. Ат чабыштан баштап, оюн зооктун канчалаган түрлөрүн баштап салып, жарчылар жаагын жанып ырдап жаткан кезде, көпчүлүктүн көңүлүн чаа деген ураан бурду. Эртең мененки таң заардан айдалган күлүктөр марага жакындап калыптыр. Жарыктык чаар тулпар чыгып келип, 20 асыйдан ашса да кебелип койбостон уудууга эркегендей желип жүрөт. Элдин сүрөөсү асман жаңыртты. Чаа! Мына ушул кезде жанындагы чабармандарга токтот уудууну дегендей Самансур кол жаңсап белги берди эле, кычанган көпчүлүктүн кардыккан үнү бир топко барып басылганда, Акылман алдыга өтүп жар салды. "Калайык калкым, сөз уккула. Мындан ары жапа тырмак эмгектенип казып алган жаңы алышыбыз чаа алыш деп аталсын. Кутман демилге көтөрүп, иш башымда өзү такай турбаганда жаңарык казылып бүтөт беле. Оомин, чаа алыш болсун", деп бата берип жиберди. "Ура! Чаа алыш!" деген сүрөөн асман жаңыртып көпкө басылган жок. Бишкек чарчагандай бир аз дымыды. Андан кийин да чарбакер чаанын жаны тынбай, чүйдүн башы кеминден тартып, Мерке шаары менен чоң ойрондон ары 10 чакты арык каздырган дешет. Жалаң Кара Балта суусунун тегерек четинде эле кум арык, каптал арык, мундуз арык, коо арык деген алыштар жатпайбы? Ал алыштар аркылуу ушул кезде дагы дыйкандар аштык сугарып, эл журтка кошулуп мал жандык жайыгышы чаңкоо дегенди билишпейт.
Мына ушуга элетете ак суу өрөөнүнүн тегерек четинде чоң арык, таш арык, кула байтал, кашка арык деген алыштарды да чаа бий чаптырган. Мындан бөлөк кээти суусу менен ысык атадан аларча капчыгайына чейин чаа каздырган алыштар канча дейсиң. Ким билет, теңирдин калыстыгы бар болсо чаа бий бейишке чыккандыр. Ал каздырган арыктардан суу ичкен Сары Өзөн чүйдүн талаасы аштык дан менен бүтүндөй арка кыргыздарын нандан өксү кылбай жатканы калппы. Чаа бабабыздын арбагы тартып, мен дагы эле сөзүмдү бүтө албай жаткансыйм, уулум. Жакшы адам жөнүндө сөз кылсаң, арбак коштоп кетет окшойт. Ажаан калмактын чабуулу талкалангандан бери Ала Тоо кыргыз жеринде көп жылдар бою байгер заман доорон сүрүп, ал доорду кой үстүнө торгой жумурткалаган мезгил деп аташчу карыялар. Түмөндөгөн 4 түлүк мал жерге сууга батпай, калктын башы өсүп, ал кезде сан кыргыз аталган экенбиз. Теңир жалгаганда байгер турмуштун башчысы да жарашып калат. Чаа бий бактыга бүткөндөй эли журтуна туу болуп жанып турду. Чаа бий кайда жүрбөсүн кенже уулу жоо чалышты жанынан карыш чыгарбай, дыйканчылык же чарба иштеринен кандай маселеси болбосун аны менен такай акылдашып өзүнө эш тутту. Чарба жүргүзүп, байлыкты арттыруу оңой бекен. Анын татаал сырын өздөштүрүп, көзү каныксын деп жаткан бий атасынын далалатын илгиртпей түшүнгөн жоо чалыш көбүн эсе кеп кеңешти кулак төшөп угат да суроону чанда берет. Кээде атасы экөө талаа кыдырып, мал жандыкты көзөмөлдөп чарчап келишсе да, коломтодогу кызыл оттун четинде жөн отурушпай узана кетишет. Башында айтылгандай, ата менен уул көбүн эсе арча бешик жасаганды жакшы көрүшчү. Курч керки чот, ойму бычак сыяктуу аспап бийдин колунан эч түшпөй, жоо чалыш атасы кандай буюм жасаса, ошону өзүндөй кылып жасаганды жакшы көрчү. Жоо чалыш атасынан да өтүп, боз үйдүн сөөгүн жасаганга эптүү эле. Талдын не бир түрлөрүнөн боз үйдүн кериге уугу менен түндүгүнө керектүү жыгачты да өзү тандайт. Суу талды көлөкө жерде кургатып, кыкка көмп ийип, кызыл жошо менен чөптүн тамырларын кошуп боек жасаганды жакшы билчү дешет. Билип койгула, мына бул жайлоодо уутана менен уулуу чөптөр көп. Ал жерге кой жайып жибергиле. Кой баласы уутана менен уулуу чөптөргө өч келет. Койлор аларды атайын издеп таап, жеп таштайт. Уу чөп жеген кой тез семирет, туз сурабайт, эти ширин келип, жүнү чыбыштуу болбой, жүндөрү тараган жибектей тал-талынан кулпунуп турат. Уутана менен кара курт жеген койдун эти боорго дары. Кары адамды туттуктурбай, заарасы жакшы чыгат. Күздө жакага түшкөндө койлорду кара курту көп кайракы жерлерге, эгини алынган аңыздарга жайгыла. Кара куртка семирген койдун териси бышык келет. Боору кашкайып таза болот. Жыландарга да кой өч. Арбап туруп жеп салат. Мындай койлор кышкы аязда чыйрыктырбайт. Туяктары курч болот. Күз ченде семиз койлорду нымдуу жерге жаткырсаң сыз өтүп, боор куртка чалдыгат деп кайталагандан бий тажабайт. Кой жөнүндө бий көп айтат, айткандан тажабайт. Койдун деми күчтүү, бир короо кой баккан киши эч убакта ачкачылыкка дуушар болбойт. Койдун эжигейи менен жууратындай тамак жок. Жарыктыктын жууратын ичип, анын куйругун соргон койчунун карды ылайым ачпайт. Кой ырыс, ит баласы бапа. Алар жүргөн жерге жин пери жолобойт. Иттин тилеги жакшы. Ал адам баласына кешиктеш деп, итин ач кармаган ээсин жемелей турган бий. Чарбакер бий эркек козуларды качан жана кантип биттеп, букачар менен тайларды кайсы айда ак тоонун жол жобосун айткандан тажабайт.
ал тургай улуу тоолордо жайылган кийиктердин кочкор текелери жүгүргөн учурун сары сепке алып, мергенчилерди аңдытып коет да, алар жаңырган айды тиктеп туруп, куутка кошулган учурда кочкорлорду күбөлөгөн койлорго кое бердиртет. Келерки жазда аба ырайынын кандай болоорун тоо текелерче эч жаныбар билбейт. Жаз айында кыш катаал болсо, эрте туулган төл кырылып калбайбы? Куут учурунда үркөр чыгат. Андыктан койлорду тескейге жайып, айдың жерге жуушаткыла. Койдун көзүнө үркөр тийбесин. Күнгөйдө жаткан кой үркөр чыкканда үркүп калат. Анда эненин жатынына кирген урук түз жатпай, козулардын мойну кыйшык болуп, нышаан туулган майып төл көп болот. Ошол себептен куут кезинде койду тескейге жайып, дөңсөө жерге жаткыргыла деп, койчу колоңдордун кулагына куя берет. Деги эле табият сырын билүү жагынан бий устат. Угуп отургандар үчүн аны билбегени жоктой, айткандары кадиксиз чын чыгат. Күз маалы эле. Бир курдай 3000 кою бар Сарыгул деген байдын үйүндө түштөнүп отуруп, бий ага суроо салды. Күркөңдөйгө качан көчүп келдиң? Бир жумадан ашты, бий. Анда сен байкадыңбы, кыштоонун тегерек четинде кекилик чилдеген жүнүн жеп батпай жүрчү эле көрүнбөйт да. Баары качып кетиптир. Ал тургай бул кыштоодо кыргоол, коёнго окшогондор көзүмө урунган жок, деп байды сырдуу тиктеди. Чын эле, алар жер соргондой жоголду. Кайсы себептен жоголгонун билбейсиңби? Аны мен кайдан билет элем, бий? Билбесең билип ал. Паранда канаттуулардын пири Шумкарата. Сенин боз үйүңдүн желкесинде көк урчук аска турат. Ошол аскага быйыл Шумкарата байыр алыптыр. Канаттуулардын да качып кеткени ошондон. Шумкарата жүргөн жерди көп баспа, ал жашаган жерде жашаба деген насыят бар. Кокус назары түшсө сынып каласың. Сынганы кандай, бий? Эй, аңкообай, Шумкаратанын назары түшкөн адамдар кырсыкка чалдыгат. Андан көрө конуштан тезинен көчүп кет. Сарыгул Чаа бийдин сөзүнө маани берген жок. Ал конуштан көчмөк тургай Шумкаратаны бир көрмөккө асканын тегерегин көп акмалады. Бир күнү Сарыгулдун бир жак ыптасы кыймылдабай, бети кыйшайып калды деп уккан бий кейиди. Ал Макообайды мен Шумкарата байырлаган чөлкөмдөн көчүп кет дебедим беле. Тил алса болмок. Бу жолу ал Дербиш уйчумандын үйүнүн жанынан бастырып баратып токтой калды да, анын көк букасын көрүп бакылдай сүйлөдү. Көк букаң картайыптыр, бирок аябай семиз турбайбы? Боз кыроо түшкөндө мен келем. Көк буканы ошондо согумга сойгун, деп бастырып кеткен. Айткан күнү Дербиштин үйүнө келип, көк буканы сойгондо башында турду да, анан сыйрылган теринин үстүнө кыкты үйдүрүп салды. Чылгый тери кыктын алдында 10 күнчө жатсын. Кыктан буу чыгып турат, ачпагыла. 10 күндөн кийин ачсаңар, тери жибип, түгү эле өзү эле түшүп калат. Теринин айран төгүп ашатпагыла. Жибип, ийине өзү эле келет. Жүнүн кыркып салгыла да, ийилеп, ышкын түпкө салып боесоңор, буканын терисиндей бышык булгаары болбойт. Өзгөчө аны моюн терисинен чокой өтүк же чарык жасаса эч жыртылбайт. Аябагандай бышык келет. Буканын терисинен тасмага иштилип, кереге көктөсө өмүр бою чыдайт. Арыстан кокусунан суроо узатты. Байым, сиз Чаа бий жөнүндө көп айттыңыз. Ал баарын билет. Баарына көзү жетет. Деги бабабыздын кемчилдиги болгонбу? Аппали, деп Бишкек колтукка сайгандай чоочуду. Баатыр кишинин табияты татаал, адалдык, актык, кала берсе арамдык анын турпатында чогуу жүрөт. Баатыр деген душманына ырайым кылбайт. Душмандын жүрөгүн тирүүлөй сууруп, аны мууздап жатканда кылайып ичиркенчү эмес Чаа бий. Бабабыз ошон үчүн баатыр да. Эмне үчүн Айкөл Манасты канкор дешкен? Канкордук колунан келбесе, эр адам баатырдык кыла албайт. Чаа бий дагы Манасча Айкөл болгону менен ал канкордук кыла билген.
Бирок ал демейдеги жай турмушунда адал малын өз колу менен мууздабаган. Айтып өттүм го, кээде ал бала менен балача ойноп, чүкө атышып, жакшы көргөн небереси Байболот экөө күрөшө кетчү дешет. Кандай айтсак да, улуулук менен карапайымдык айкөл адамда бирге жашайт. Чаа баатыр 70 келгенде Алыйман каза болуп, жесил калат. Анын үстүнө жора жолдош теңи азайып, жетимсиреген ал өз бетинче жалгыз бастырып, эч кимге жолобой калган кез экен. Жоогазын гүл ачкан жаз айы эле дешчү. Ысык ата капчыгайынын алкым четиндеги карагай чери жыш өскөн 9 булактагы секиге чаа бийдин ак боз үйү тигилген. Калың айыл саал төмөнтө. Тамак аш даярдаган кул күңдөрдөн бөлөк ал жерге бейчеки адам жолобойт. Бий жанына эч кимди жакындатпай, өзүнчө жүргөндү жактырат. Ал керейли кечке жалгыз жүрүп, ал түндө да уктабай, алда качан тарыхка сиңип кеткен тели тең туштары менен ата энесинин элесин көз алдынан чубатат. Айткандай, башынан кыял кечеле да чаа. Оозун ачпаса деле көмөкөйү менен кулагында ыр күү жаңырып, энесинин үнү даана угулат. Апасынын үнүн жазбай таанып, отурган жерден аны менен сүйлөшө берет. Бийдин бир өзгөчөлүгү качанкы көз өткөн курдаштарынын үнүнөн таанып, алардын ар бириникин башкаларга алмаштырчу эмес. Тарыхтын, мезгилдин катмарына сиңген үндөрдү ажыратуу жагынан өзүнө эч ким тең келбестигин түшүнүп таң калчу. Өзгөчө ар кандай кооз обон, муңдуу күүлөр анын дилинин түпкүрүнөн чыгып, кайра көмөкөйүндө жаңыра берчү. Бул улуу касиет бардык эле адамдарда болбосун бий жакшы билет. Обон менен күү адегенде акырындап, анын көмөкөйүн кытыгылайт. Анан кооз турпаты менен созолонуп жаңырып кетет да, сыртка атып чыгып, бүткөн боюн эргитип, обонду коштоп ырдай баштайт. Ырдын сыйкырынанбы, көзүнөн жаш кылгырып, обон менен кошо ырдаган сайын көңүлү көтөрүлүп эргийт. Эргүү ырдын ыргагын улам кооздойт. Байкаса чаанын үнү али жаш, кооз экен. Капырай деп таң калып коюп, керегеде илинген комузга умтулат да черте баштайт. Черткен сайын дем кирет. Өзүнчө кубанып кээде күлөт. Жашоо деген мынчалык кооз болорун мурда билбептир да. Мен жалгыз эмесмин деп кээде кобурап жибермеyi бар. Чынында эле бий нечен күн жалгыз жүрсө да зеригип, куса болгонду билчү эмес. Жандуу элестер аны курчап алат. Ыр күү, обон анын кулагынан, дилинен эч чыкпайт. Чаа бийдин бир таң калган жери сүйгөн жары Алыйман анын түшүнө кирбейт, аны сагынбайт. Өзгөчө энеси көз алдынан кетпей, аны эстеген сайын жаш балача жашыйт. Коңур жумшак үнү менен бийди эркелетсе, ал эненин рухуна муюйт. Муңба, уулум, муңба деп дем берсе, шерденип, жаш жигитче кадимкидей күч кубаты артат. Рух эч өчпөйт турбайбы? Тирүү адам жашап жатканда арбак жоголбойт экен го, деп ойлогон сайын, баягы чаян тоонун этегинде жолуккан кырмызы көйнөкчөн ай чечек кыз алдына келе калат. Карт жүрөктү кытыгылайт. Өлүп калса керек, тирүү жүргөндө мага мынчалык көп жолукпайт эле, деп өзүнчө бүшүркөйт. Ай чечек ал түндө анын түшүнөн кетпей жатса кошо уктайт. Көңүлүн жибитип, эргүү пайда кылат. Ай чечек бийдин көңүлүндө илгеркидей эле кырмызы көйнөкчөн, чоктой кызарып сулуу бойдон калыптыр. Ал түндө аны бооруна кысып, кыйналып куса болот. Аны издеп чаян тоонун көздөй, жалгыз бастырып кеткиси келет да, ошол кезде чыгарган ырды көңүлүндө кайталап, комузга салат. Колотту өрдөп биз бараттык. Көйнөгүң кырмызы жарашып, перинин кызына окшодуң, бейиштен келгенсип адашып. Мен сени сөз менен күйгүзүп,
сен мага көзүңдөн сүйгүзүп, күлмүңдөйт көздөрүң ыраңың, кыпкызыл шарапсың чырагым. Булактын жанында турганда, булкунду жүрөгүм кыялым. Улуу тоо чаяндын этеги, ошол кез көңүлдөн кетеби? Көйнөгүң кырмызы жибектен, туттум мен апакай билектен, көзүңдөн, төшүңдөн өпкүлөп, мұң чыкты чарчаган жүрөктөн. Улгайган жашыма карабай, эридим демиңе аябай, төр ашып, бел ашып баратсам, төбөмдө булуттар булайып. Коштошуп төмөндөн кеттиң сен, кырчыным кызыл гүл кылайып. Көксеки көшүлгөн төр эле, чаяндын алкымы өр эле. Бул ырды күүгө салып, комузда чертип ырдаган кезде жүрөгү жебейт, жашыйт. Эмне үчүн тез жашыйм? Улгайып калдымбы? Түбү бошогон карт даракты шамал омкоруп таштайт деп бат эле чыйралат. Анан жашоого болгон кумары артып, айчечекти буйрган чаян тоону кайта эстейт. Уулу Тагайбердини бир көрсөм деп самайт. Тагайберди очор бачар болуп, Назили кыргыз экенин унутпай, Тага журтун бийлеп жатканы жөнүндө кабар алган. Жүрсүн кыргыздын бир тукуму, эзелки ата журтунда деп андан кам санабайт. Уулу эсине келбесе, анын энеси жүрөгүнө чыккан чыйкан болду да. Анан отуруп алып, жарбаң күүнүн ыргагына салып, айчечек жөнүндө ыр күү чертет. Күү күн күрөнүп, түпкүрдөн чыккандай, көмөкөйдү бууп, бара-бара үнү ачылат да, шаңкылдай төгүлүп боздоп жиберет. Арман күү Чаабийди эриктирбеген жан жолдошу. Аны улам кайрып черткенден тажабай черткен сайын жашоого болгон кумары артат. Кээде күүнүн обонуна кошулуп ырдап кирет. Кызыл гүл элең ачылган, кызылың өчүп оңдуңбу? Кыз кезиң чыкпайт эсимден, кырчыным байбиче болдуңбу? Жашыл гүл элең ачылган, жашылың өчүп оңдуңбу? Жаш кезиң кетпейт эсимден, жаркыным байбиче болдуңбу? Энеңе окшоп сен дагы, эңсегениңе жетпедиң, эскирсе жашым менин да эч качан ойдон кетпедиң. Ай жаркын сулуу көп сүйдүм, армансыз болом деп ойлоп, анда да жарпым жазылбайт, ардагым сени көп ойлоп. Кыраандар менен жүрсөм да, кызыгын көрүп дүйнөнүн, кыялдан такыр чыкпайсың, кыз бурак кезде сүйгөнүм. Аларча башы мунарык, ашууда турам муңайып. Агарса чачым менин да, арылбайт арман кылайып. Чаабийдин арман күүсү жалгыз отуруп чертилсе да, ал шамал аркылуубу же чер карагайлар менен гүл ачкан жоогазымдардын жардамы мененби, айтор эл журтка тез тарады. Күүнү үйрөнүп алышып, үлпөттөрдө чертип, анын сөзүн жатка айтып ырдаган кыз келиндер, жигиттер көп болду. Муну Чаабийдин өзү адегенде туйган жок. Бир курдай ал түндө ага эшик алдынан Кайып эне Шарапат жолугуп, экөө учкай аңгемелешти. Эртең кечке жуук кегетини көздөй бастырып барчы, бий. Кегетиде эмнем бар? Ал жердеги булак башынан өз тагдырыңа жолугасың. Ал кандай тагдыр? Карт чынардын тагдыры шамалдын колунда. Эр адам 70 жашында деле тагдырын таап, бактылуу боло алат. Сенин чекең дагы көпкө чейин жаркыйт. Менин тагдырым элимдин тынчтыгы, тукум уругум аман эсен турса болду, деп Теңирден тилек кылам. Тилимди алып кой. Кайып эне жок болду. Таң атканча уктай албай, бий негедир дегдеп чыкты да, эртеси кечке жуук кегетини көздөй бастырды. Гүл ачкан бадалдар ак бадырак, колоттордун коюн колтугу толтура эле жоогазын. Жаз айы келбетине чыгып турган кез эле. Мына ушул жерде чаа кызык окуяга туш болуп дели өрүдү. Таң калды да, бул окуяга көпкө чейин көз салып турду. Колоттун
алкым ченинде боз жигиттер ак булак аркылуу жылкынын тезегин агызып жаткан экен. Кылкылдап тезек аккан булактын төмөн жагында кырмызы көйнөкчөн кыз суудан көзүн албай тиктеп турат. Деги бир камырап койбойт. Чаа боз жигиттерге барып, "Бу жоругуңар кандай?" деп кабак чытыды. "Кызды тамаша кылып жатабыз, аба. Суу тазармайынча ал сузуп албай тура берет. Суусу жок бош көнөчөкчөн үйүнө да бара албайт. Баргандан коркот. Ал жаман ырымда. Жоругуңар жолдо калсын" дегендей ал жигиттерди кетирип жиберди да айлана тегерегинен кыпкызыл жоогазындан бир кучак үзүп алып булак аркылуу кое берди. Булактын бетиндеги чоктой кызарган гүлдөрдү көрүп, кыздын көзү жайнады. Анан көнөчөгүн тосо берди эле кызыл гүл толуп чыгып, селки эргиди. Кыздын жанына шашпай басып келген Чаа бий таң калганынан чоочуду. Капырайды. Кыз илгерки сибирлик айчечектин куду өзү экен. Жашы менен өңүн мындай кой, кырмызы көйнөгүнө чейин оп окшош. Майда-майда үрүлгөн кара чачтары далысын жаап, көздөрү күлмүңдөп күйүп турат. Чаа жанына келгенде кыз уялгандай бетин алаканы менен баса калды. "Чакаңдын үстүндө калкыган эмне, чырагым?" "Кызыл гүл экен, Баатыр аба. Аны жигиттер агызды го дегем. Жигиттериң сени көздөй тезек агызбадыбы? Ошентип шаккаба чегишет, ары жоктор. Чакаңдын үстүндөгү кызарган эмне деп сурап жатам." "Кызыл гүл экен, Баатыр аба." "Алар гүл эмес, чырагым." "Гүл болбосо ал эмне, Баатыр аба?" "Чакаңдын үстүндө калкыган менин жүрөгүм. Далай азап тозокту көрүп чарчаган жүрөк ал." Жанынан өтүп бараткан карт баатырдын сөзүнүн төркүнүн түшүнгөндөй, кыз бетин жапкан салаасы аркылуу аны кызыгып карап жатканда Чаа токтой калып сурады. "Атың ким, чырагым?" "Атым Гүлайым, Баатыр аба. Мундуз Коңурдун небересимин." Өзүбүздүн жаңы тууган Чанай мырзанын кызы турбайсыңбы?" "Ооба, Баатыр аба", деди кыз дилгирлик менен. "Чанай мырзанын бакчасында кырмызы гүл өсүп жаткан экен. Чоң атаң Коңурга менден салам айтып кой", деп ал артына кыл чайган жок. Үйүнө келгенден кийин Чаа бий кайрадан арман күүсүн дембедем чертип, атам замандагы Сибирде калган айчечек көз алдынан кетпей койду. Кулагына ыр күү менен кошо айчечек экөөнүн булак четинде сүйлөшкөн сөздөрү угула берет. Капырай, Гүлайым айчечектин дал өзү деп коюп, үн чыгара ырдап, комузду күүлөйт. Атасынын арман күү чертип, эч ким менен сүйлөшпөй жүргөнүн уккан уулу Талкан курдашы Сокулук эренди жиберип, "Сурап көрчү атамдан. Эмне эле муңканат? Катын алып берсем макул болоор бекен?" деп тилегин айттырды. Сүйлөшүп отургандын ортосунда Чаа Баатыр эки муштуму менен жер муштап, "Эл башкарган чечекке айта бар. Мен андан сурабай эле үстүсүнө катын алып берчү элем го", деп ачууланды. Ошондон кийин Талкан бий атасына аял алып берем деп кыз издетип жатканын уккан Чаа Баатыр уулуна айттырды. "Айтып бар бийге, менин көңүлүмө жакчу кызды Коңурдун айылынан издесин. Жаңы тууган Чанайдын бакчасында кырмызы гүл өсүп турат деп уктум. Кыздын колун суроого күчү жетээр бекен?" Эл журттун ээси Талкан бийдин сөзүн кайсы киши эки кыл алат. Коңур баш болгон мундуздар дароо макул дешти да, Гүлайым кыз Чаа Баатырга тийүүгө көнүп берип, Чаа кыздын калыңы үчүн тандалмалуу 40 байтал айдатып, 9 калың бергенден кийин тез эле күйөөлөп жөнөгөн дешет. Коңурдун айылына жоонтоп атчан менен күйөөлөп бараткан Чаа Баатыр ыраактан эле аттан түшөт да, "Силер жай бастыра бергиле. Мен артыңардан барам", дейт жолдошторуна. Бий жапсарга отургусу келип жаткан го деп
ойлошкон күйөө жолдоштор бастырып кетишет. Бир кезде чаар тулпарын жетелеп жүрүп келаткан баатырды көрүшөт да сурап жиберген дешет. Баатыр, сизге эмне болду? Айылга чейин көп бар. Анда чаа баатыр жооп бериптир. Эй, ургандар, мен адеп сактабаган кул белем. Билсеңер, кайыныма күйөөлөп баратам. Мени элдин салтын урматтаган баатыр экенимди кайындарым билишсин. Силер бастыра бергиле. Мен айылга чейин жөө барам, дегенде калгандары да жапырт аттан түшүшөт. Ошентип чаа көп күнү күйөөлөп жатып, колуктусу Гүлайымды чоң шаан шөкөт менен үйүнө алып келет да 16 жашар кыз 70-тен ашкан чаа баатырга уул төрөп берип, атын Тата коюшат. Кайран кыраакы чаа илгерки Жангир султан экөөнү туткундан бошоткон кыргыздын кер сакал уруусунун бийи Татанын ысмын койгон турбайбы? Элин колдоп жүрсүн руху ыйык бий, деп Бишкек бата кылды.